спорттон башка эч нерсени көрбөчүмүн. Бутуна кирсем колум үзүлүп кетет да. Эң кыйынчылык кайсы болду? Кыздардын күрөшкөнүнө эл дагы башкача карачу да. Ооба. Күрөшпөй эмне кыласыңар дегендей. Ичинде хулиганистий немелерим бар менен күрөшүп жүргөм деп ошол үчүнбү? Анан эшикке чыксам эле бир 50 кыз экенбиз. Нигериялык билесиңби оборот Дудуга утулуп калдыңыз да? Бутумду койсом эле келип туруп менин бутумду бир тепкенде мен мисалы пяткам аябай шишип. Айперин айтып кеттиңиз, ушул таластан бери чогуу келатасыңар да, Ооба, классташыбыз. Байкем күрөшөт, атамдын бир туугандарынын баары күрөшөт. Үй бүлөбүз өзү башынан эле спортко жакын. Анан агайлар аябай катуу кыйкырат. Эремдигин, меремдигин угасып калды. Ошондо айтты, мерим колуң чыгып кетсе дагы ордуна салып алып кайра күрөшө бер деп. Кыздар жок болчу. Ошо кыздар жок. Анан балдарга кошуп күрөштүрүп койчу. Барганда бир 2-3 баланы утап алсам, үчүнчүсүнө уже күчтүүрөөгү чыгат. Эжем турмушка чыккан өзүнчө жашайт, бош болсом эле ошонун үйүнө барам. Торт жасайт, заказ берем дагы, барып алып ошо тортун жеп. Торт жесе болобу? Болот. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Сиз менен журналист Семетей Аманбеков. Бүгүнкү биздин подкасттын коногу күрөш боюнча дүйнөнүн чемпиону, Азиянын чемпиону, Олимпиаданын коло жана күмүш медалдардын ээси, Кыргызстанга биринчи Олимпиаданын медалын алып келген айым Мерим Жуманазарова. Мерим, сизге чоң рахмат. Сизге биздин подкастка келип, убакытыңызды бөлүп, азыр мына Ысык көлдө жүрөбүз. Салтанаттуу жерде Кыргызстандын Бермети, ушул жактан сбор, биздин курама командабыз сбор өтүп атат. Анан ошол жакта ушундай сбор болуп атканда дагы убактыңызды таап, биздин маекке келгениңизге чоң рахмат. Негизи ушул мен азыр карадым, бул жака кирип баратканда казактар, Орусиядан келген спортсмендер, Ысык көл биздин ушундай сонун жер, өзгөчө бир дем берет, өзгөчө бир климаты бар. Анан ушул бир чоң соревнованияларга даярдык болгондо баары көлгө келишет да. Өзүңүз да айтып кеттиңиз, ушул Ысык көлдү жакшы көрөм, көп убакыт бул жакта өткөрөм деп. Чын эле ушундай Ысык көлүбүз дем береби спортсмендерге? Саламатсызбы? Биринчиден жана мени чакырганыңызга терең ыраазычылыгымды билдирем, жана ошондой эле көрөрмандарга. Биз бир жылдын мындайча айтканда 10 айын көлдө өткөзөбүз десем болот. Ар бир Азия биринчилигине, дүйнө биринчилигине көбүнчө 90% ушул жакта көлдө дайынданабыз. Өзүңүз мындай физикалык жактан сезесизби? Аябай жардам берет, же моралдык жактан кандайдыр бир мындай өзгөчө бир дем берет деген сөз угуп атам да, мына спортсмендерден сурап келдим да. Ооба, ал жагы дагы бар. Бирок биз Бишкекте жүргөндө деген ар ким ар жака чакырып лишний убактыңды ала берет да. Көлдө жүргөндө физика жактан дагы жакшы көбүрөөк болот, жана ошондой эле бизде спортсмендерден башка эч ким жок. Эч ким ашыкча убактыңды албайт, бир гана ушу машыгууң менен жана өзүңдүн уктап туруп, тамагыңды ичкен менен эле нерселер менен алек болобуз да. Кулак мээ тынч экен да, мындай айтканда. Бул жакта мага ошонусу жагат. Абдан абасы таза. Бир маекке айттырсыңыз, ушул чын эле Ысык көлдө көп жүрөм, анан жанагындай чоң соревнованияларга барып жүрөм, анан үйдү аябай сагынып калам. Таласка барып, бир чоң стөлдүн үстүндө туугандарымды чогултуп, ата энемди чогултуп, бир баарлашканды аябай жакшы көрөм деп. Азыр деле ошондойбу? Ооба, анткени биз спортто жүргөндөн кийин ата энеңен, бир туугандарыңан кадимкидей сагынып алыстап каласың да. Дайыма Бишкекке барганда ошо көбүнчө убактымды бош болсом эле кечинде үйгө барып, ата энем менен өткөргөнгө аракет кылам. Ошонун себебинен ата энем мурда Таласта жашачу. Анан азыр кечке сагына бергенибизден ошо Бишкекке сүйлөшүп көчүп келген. Атайын алып келген турбайсызбы? Ооба. Батыраак көрүш тууралуу деп. Мен да мурда сборлорго барып жүргөндө өзүнчө бир жана армияга кеткендей эле да, бир сборго кеттик, анан экинчи сбор башталат, анан жанагындай соревнованиялар башталат. Чын эле бул абдан оор. Үйүңөн алыстап кетип, жанагындай бир походный условияда жашаган абдан оор, чын айтканда. Ооба, анткени дегенде биз ата энем Таласта жашаганда биз жылына бир эле жолу барчык. Кээде ушу Токионун астында болсо керек эле 2 жылдабы 3 жылда бир жолу баргам да, ошондо Олимпиадага дайынданып жүргөндө. Ошон үчүн ошонун баарын көрүп, анан ата энебиз менен сүйлөшүп, башында
көндүрө албай жүрдүк. Бирок этегинде азыр көнүп, Кудайга шүгүр, азыр шаарда чогуу турабыз. ооба, чындап айылга көнүп калган кишини шаарга алып келиш Аябай, ооба, башында ооба. такыр көндүрө алган жокпуз. Көпкө чейин жүрдү, жок деп анан Кудайга шүгүр азыр макул болушуп, азыр шаарда чогуу турабыз. Шаарда батирдеби же жер үйдөбү? Батирде турабыз. Кудай буйруса алайын деп атабыз. Тилегим бар ошо жер үйгө көчсөк деген. Анткени жер үй болсо кичине жеңилирээк болот Ооба, да. ооба. Шаардын өзгөчөлүгү ошол батирде бир кирдиң же эшикке чыга албайсың, мындай тар сезип бересиң. Өзүм дагы айылда өсүп калгам, анан мен дагы мындай батирге абдан араң көндөм да, бирок эми көндүм. Анда бирок жаш кезде бат эле көнүп кетет экенсиң. Мындай өмүрүңдүн баары жер үйдө болсо, айылда болсо албетте мындай кыйыныраак болот да. Анан жаңы эле Албаниядан келдиңиз, ал жактан күмүш медальга ээ болдуңуз. Ошол финалда Болгариянын күрөшчүсү Юлиана Яновага утулуп калдыңыз. Ошол жакта эмне жетпей калды деп ойлойсуз финалда? Мен Олимпиададан кийин эс алып көп убакыт жүрдүм да. Анан келип биринчи стартым ошо дүйнө биринчилигине бардык, бирок ал жака да дайын эмес болчумун. Мен бара албайм десем, ошо агайлар барып жок дегенде күрөшүп, ауыраны чувствовать этип кел деп алып барып күрөштүрүп койгон дүйнө биринчилигине. Андан кийин менин оюм ошо Олимпиададан кийин биринчи старт ислам оюндарына катышайын деп ойлогом. Андан кийин болбой ошо дүйнө биринчилигине катышып келдим. Андан кийин ислам тилектештик оюндарына барып ошол жерден алтын байгесин уттум. Алтын утуп кеттиңиз. Андан кийин бул менин Олимпиададан кийин 3-чү стартым. Мен кандай десем, финалда эмне жетпей калды. Бардыгы эле жетиштүү болчу болгону, мен азыр толук формага кире элекмин. Олимпиададан кийинби же исламский оюндардан кийинби? Олимпиададан бери. Мен жакшы толук формага кире элекмин, ошон үчүн мен ойлойм, буюрса 2028ге чейин жакшы формага келип калам. Лос-Анджелеске. Иншалла. Башынан айтып кетсек, сиз Бакай Ата районунун 1-май айылында төрөлүп өскөнсүз. Ошол жакта 12 жаштан бери күрөшкө келдиңиз. Биринчи машыктыруучу тренериңиз атаңыз болду. Анан маекте айтыпсыңар, ушул күрөштөн башка секция жок болуп, ошол жакта бардым деп. Бирок сиздин байкеңиз дагы күрөш борец болчу, мастер спорта. Анан өзүнүн бир иштери чыгып, карьерасын токтотуп койгон. Ошо байкеңизди көрүп туруп бардыңыз да, күрөшкө, мен түшүнгөн боюнча. Мен келип калганымдын себеби бул менин атам. Спортко келип калган бирден бир себеби. Анан байкем дагы жана ошондой эле бизде ошо мурда эле бир интервьюда айткан болчумун. Башка бизде секция жок болчу да. Ошо 12 жашымда, 6-классымда атам ошо күрөш залын ачып, ошо күрөш менен кайра машыктырып баштады бизди. Ошондон улам атам себепкер болуп келип калгам. Анткени дегенде менин байкем күрөшөт, атамдын бир туугандарынын баары күрөшөт. Үй бүлөбүз өзү башынан эле спортко жакын. Атаңыз да профессионалдуу тренер турбайбы, машыктыруучу? Ооба, заслуженный тренер. Заслуженный тренер Кыргызской республики. Ооба. Анан азыр дагы 2 сиңдиңиз күрөшөт, Сезим менен Бактыгүл. Алар дагы мындай профессионалдык карьерада жакшы кадамдар жасап, азыр мен көрдүм, сборго силер менен чогуу келди. Алардын кандайдыр бир жетишкенчиликтери кандай болуп атат азыр? Кудай буйруса жакшы. Сезим сиңдим дүйнөнүн, Азиянын коло байгесинин ээси. Жашоосунда дагы кичине Аллах Тааланын сыноосу болуп, бир 2 чоң жаракат алып, ошондон улам бир 3-4 жыл өсө турган маалында бир операция болуп, спорттон алыстай түшкөн болчу. Ошосунан улам азыр жаңы өзүнө келип атат десем болот. Өзүңүз ошол эң биринчи залга келген күнүңүз эсиңизде барбы? Кандай мындай сезимдер болду? Мектепте окуп жүргөндө эртең менен мектепте линейка кылды да. Анан мен чыксам эле линейкада атам туруптур, директордун жанында. Анан мен ичимен ойлонуп атам, атам бул жака эмнеге келди экен депчи. Анан деп турсам эле ошол жерден атам чыгып, атамдын кезеги келип сүйлөп калды. Ошондо айтты, күрөш мен ага чейин билген эмесмин да үйдөн. Анан ошол жерде турсам атам айтты, балдар ушундай күрөш залы ачылып жатат. Күрөшкө катышкыңар келсе, ушундай залга келгиле деди. Анан аягында айтты, балдар эле эмес, эми кыздар да күрөшсө болот. Кыздар дагы келгиле десе, баарыбыз биринчи таң калдык. Ооба. Анда ал убакытта андай жок болчу да. Ооба. Анан бирок мага аябай жакты.
Анан үйгө бардым, барып ошо залга кечинде айылда жумуштар көп го. Жумушуң бүтүрүп алып барасың да, зал 7-деби 8-де болчу билбейм, эсимде жок. Кечинде 11-лерде бүтчү да, точно эсимде. Анан кечинде ошо 6-7 залга бара турган убакыт болду. Анан эшикке чыксам эле бир 50-дөй кыз экенбиз. 50-дөй кыз биринчи тренировкага Ооба, келген. биринчи баратканда мен ошол эсимде. Кара Суу деген айылда зал бар болчу. Ошол жака бардык, баардыгыбыз сүйлөшүп, күлүп, антип мынтип. Биринчи күнү бардык 50 болчук, экинчи күнү бардык уже жарымы жок. 25 бардык, үчүнчү күнү бардык, бир 15-те эле калдык. 4-күнү болсо уже 10 эле калдык. Ушинтип азайып аягында ошо Айпери да бар болчу, Айпери экөөбүз эле калганбыз. Классташыңыз да? Ооба. Анан кийин бир моментте алда таштап кетип, мен жалгыз калып калдым. Айпери ошондо таштап кетти беле? Анан ада бир момент күрөшпөйм деп анан кайра баштап айылда ар түрлүү боло берет да. Тем более ал убакта деген кыздардын күрөшкөнүнө эл дагы башкача карачу да. Ооба. Күрөшпөй эмне кыласыңар дегендей. Кыздын эмеси спорт эмес бул деп ошондой болчу. Анан мурда ошентип айткандар, азыр мисалы Айпери экөөбүздүн сезимдин ийгилигин көрүп, мисалы азыр сыймыктанат. Ошондо аягына чейин канча кыз калды? Аягында мен эле калгам, андан кийин атам барып, ата-энелери менен сүйлөшүп, көндүрүп отуруп, бирок этегинде ийгилик көрсөткөндөрдөн Айпери менен Сезим үчөөбүз калдык да. Андан кийин азыр атам Бишкекке көчүп келгенибизге караштуу, атам азыр Бишкекте иштейт. Биринчи гимназияда тренировка кылдырат, машыктырат кыздарды, уул кыздарды. Ал жакта азыркы учурда 40-50дөй окуучусу бар, жаш кыздар. Ошондо тренировкага барып жүргөнүңүздө айылдаштар ошентип айтты беле? Эми күрөштү эмне кыласыңар, эркектер күрөшүш керек да деп. Ошол айтып жүргөн да өзүңүз айткан. Ошо менен элдин аң сезими да башкача болчу, менталитет башкача болчу, ооба. Андай сөздөр көп айтылган. Анан кантип ошону мындай туура кабыл алдыңыз да? Апам мени кичинекейимен үйрөтчү, эч кимге теңелбе, элдердин оюн укпа, сен өзүңдүн оюң бар деп. Анан ошон үчүн мен бирөө бирдеке десе эч качан анын ою менен болбочумун. Эл эмне дейт деген жок экен. Андай ой ооба менде жок болчу. Даже бирөө бут тозуп же бирдеке кылып аткан болсо, мен ал адамга теңелбей өзүмдүн ишимди кыла берчүмүн да. Кичинекейибизден бизди ошондой апам тарбиялаган. Негизи ошодон башка атаңыз дагы, апаңыз дагы, сиз 8 бир туугансыз дейм эле да. Кандай тарбия берди сизге? Жалпысынан. Жалпысынан жакшы. Бизге кандай десем, сөз менен аны кыл, муну кыл деп айтпачу. Атам дагы, апам дагы мындай эмгекчил, окуган, акылдуу адамдар деп айтсам болот. Алардын кылганын көрүп эле биз үйрөнчүк да. Өзүнүн үлгүсү менен көрсөтүп турган экен да. Сөз менен урушуп деле мынтип айтпачу, дайыма ошо өзүнүн кылган иш аракети менен эле бизди тарбиялады десем болот. Эч бир ушу кичинекейимен эсимде жок, үйдө жөн эле түштө да уктап жатканыбыз. Бизде деген эрте менен турдуңбу, эртең сабакка барып келдиң, ар кимибиздин өзүбүздүн жумушубуз бар болчу, ошо менен алек болчук баарыбыз. Кечинде мен машыгууга кетчүм, Сезим экөөбүз. Дагы сиз айтып калдыңыз эле, ушул ата-энеңиз Таласта жашап жүргөндө мен уже Азиянын чемпиону болуп, дүйнөнүн чемпиону болуп, Олимпиаданын медалисти болгондо дагы Таласка барганда кандайдыр бир үй иштерин жасайм деп, анан эч ким буга ишенбейт деп. Ошол чынбы? Ийгилик жеткенден кийин дагы эң башкысы ийгиликке жетүү эмес, эң башкысы сен ийгиликтүү инсансыңбы, ийгиликтүү эмессиңби, эң башкысы адам бойдон калыш керек деп ойлойм. Мен ата-энем жанында отурганда, жумуш кылбай отурганда мен өзүм уялам да. 2017 жылы оң тиземмен операция болуп, анан бир айдай больницада жаттым, бир 10 күндөй, анан үйдө болдум, анан Таласка барыш керек болду. Уже тренировка кылган жокмун, машыгуу кылган жокмун, тизем ооруйт. Анан үйгө барсам бир 2 күн жатып көрдүм. Анан кийин аябай өзүм уже ичимен кыжаалат болуп баштадым да. Тиги жатпаган жаным, кечке машыгууда жүрчүк да, көнүп калганбыз. Анан барсам эле как раз неме болчу, жазгы маал болчу. Анан айнектен мынтип карасам, атам, апам экөө суу ташып немелерге, жана өрүк, алмаларды сугарып жүрүптүр. Анан уялдым, анан барып тиземди таңып алып, аксап челекти көтөрүп алып тиги суу алып алып, апам жөн эле кой десе жок деп барып
ошо суу көтөрүп анан ага чейин врач да айткан болчу баняга түшпө деп, анан мен баняга да түшүп салгам. Анан билбейм еще жана оорду көтөрүп алгам да. И бинт тагып алгам, и бинтим чечилип кетти да. Мен түшүнбөй эле челекти коюп кармасам тизем шишип кетти. Анан ошону менен урушуп туруп жаткырды. Анан ошондо кичине тыныч жаттым да бирок. Бирок мындай ичиңизден эме Кыжалат болуп баргам да, ооба, Ооба. анан бирок жана шишип кеткенден кийин ата энем өздөрү уруксат берип жаткыргандан кийин анан кичине мындай ичимен кыжалат болбой, тизем шишсе да мындай тынчыраак жаттым да. Негизи атаңыз анан апаңыз жөнүндө айтып берсеңиз, кандай кишилер? Атам ачык, айкын, абдан көк бет киши. Мен да көк бетчилигим ошо атаман алганмынбы деп ойлой берем. Өзүнүкүн принципиальный да, бирдеке айтып койгон болсо ошонусуна туруп берет до конца. И бербей. Ооба, ий бербейт. Аябай кандай десем, бетке айткан түз прямой адам да. Эмгекчил, мен эмгекчилдигин баалайм. И кичинекейимен мен атамды мындай хандай көрчүм да, кичинекейибизден. Анан бүттүк проблеманы атам мага чечип салчудай сезилчү кичинекейимдечи. Азыр бир туугандарым менен сүйлөшүп күлө беребиз да. Мага кичинекейимде атам хан сезилчү десем, алар да күлөт, мага дагы депчи. Апам болсо акылдуу, сабырдуу, анан аябай мудрая женщина да. А мен сабырдуулукту ошо апаман алсам керек деп ойлойм. Күчтү да атаман, а вот сабырдуулукту, акылды апам жактанбы деп ойлойм. Мындай жакшы бир спец болгон турбайбы? Ооба. Айнура Чоңпоңкулова өзү фельдшер, лаборант немеде иштечи, айылда эмеде фельдшер болуп. Бакай Ата районунда иштечи, анан атама турмушка чыккандан кийин биз айылда турчук да, ошого ортобуз алыс болуп, андан кийин иштебей калган. Ыйлап да жибересиң да, мен көп көрө албайм. Басып кирип эмне болуп атат деп сурап коюп эле кайта чыгып кете берем да. Күрөшүп бүткөнчө сол 6 минут бүтпөйт да тазачы. Тимеде бир 6 сааттай болот да бизгечи. Бирөөсү заслуженный тренер, бирөөсү врач. Эң мындай элге жардам берген, залакасын таасирин тийгизген адамдардын колунда өскөн турбайсызбы ошондо? Ооба, атам 100% мындай элдин адамы да. Үйдө фасоль чабылбай антип минтип жатса деле, окуучулардын документи бүтпөй же за границу кете албай бирдеке болуп атса, ошол менен алек болуп жүрө берет. Анан мен ошондо билгем да кичинекейимден, атам деген көрсө элдин адамы турбайбы деп. Өзүнүн жумушун даже экинчи планга коюп коет, и ошо окуучуларын ойлоп жүрөт да дайыма. Өмүрүмдө эч жака чыкпаган ушу Бишкекке эле барган болчу, биринчи жолу Таиландка барып эле ушу Азия чемпионат Азиядан кадеттер арасынан 3-чү месте болду. Мээрим Азиянын 3 жолу подряд чемпиону болду. Жаштар арасында, кадеттер арасында 2 жолу призер болду. Айпери кадеттер арасынан 2 жолу призер, жаштар арасынан адагы алтын медаль алды. Декабрда жараң Мээлим алтынды алса, Айпери коло медаль алды. Бир кичинекей айылдан 2 кыз ээрчишип ушундай ийгиликтер жаратканына бул эми мен эле эмес, бүт кыргыз эли сүйүнүп атат. Залга тренировкага барганда мен биздин кыргыз аталарыбызды билбейм, сизге мындай өзгөчө бир мамиле кылган жок болуш керек. Наоборот, мындай 2 эсе көбүрөөк тренировка берди болуш керек, Же кандай кылды? Мамилеси кандай болду залда? Атам эч качан бөлбөйт, менин кызым же сенин кызың деп. Бардыгына бирдей мамиле кылат. Бардыгын эле бирдей урушат, бирдей үйрөтөт. Бардыгына бирдей тең карайт. Анан ошо жылдары кыздардын мындай күрөштө кандайдыр бир карьерасы, перспективасы болот деп эч ким ойлогон эмес да. Жанагындай чемпион болуп кетет, олимпиадага чыгат деген андай жок болчу. Эркектердики ооба, мындай аялды чыгып кетет деп, айымдар чыгып кетет деген ой деле жок болчу. Кайсы убакытта сиз түшүндүңүз, мына мен күрөш деген бул жөн эле хобби эмес, жөн эле мындай залга баруу эмес, бул деген менин турмушум ушу менен уланат, карьерам ушу менен уланат деп кайсы заматта түшүндүңүз? Мен буну түшүнгөн эмесмин. Бул менде бар болчу. Ичиңиздеби, баштан элеби? Ооба, анткени мен 12 жашымда келдим, анан мен кичинекейимден азыркы жашоомдун баардыгын көз алдымда көрчүм да. Кандайча? Чемпион болуп атканымды,
интервью берип атканымды Алдын алабы? ооба кандай мындай элестетип ошого 100% ишенчим. Демек бир максат койгон турбайсыңар ошондо эле? Ошол кичинекей менен эле бар болчу өзүмдө. Аха. Ошого мен 100% өзүм ишенчим. Жана мен спорттон башка эч нерсени көрбөчүм. Ооба. Анан мен буну качан түшүндүм? 2017-жылы бутуман операция болгондо түшүндүм. Анткени спорттон башка нерсени көрбөгөнүмдү ошо 17-жылы түшүндүм. Анткени мен операция болгондо мен ошондо осознала то, что травма болуп мен күрөшө албай калсам, дальше жашашым керек экенинчи башка тармакта. Андан артында жашоо жок экенин түшүндүңүзбү? Ооба, спорт ошондо бүтүп калат, а башка тармак менен жашаш керек экенин ошондо түшүндүм да. Ага чейин мен спорттон башка эч нерсени көрбөчүм. 100%. Мен спорт өмүрүмдүн баарын ошондо эле кирип кеткем да толук. Тренировкаларды калтырып жиберсиз белеңиз? Жок, мен тескерисинче көп машыгып салчумун нормадан. Анан ошонун кесипетинен мен операция болдум десем болот. Анткени адамда норма болот да, адам деген темир эмес да. Ооба. Түндө уктай албасам деле эртең менен туруп алып тренировкамды кыла берчүмүн, түштө уктай албасам деле кечкине кыла берчүмүн, өзүмө нагрузка бере берчүмүн. Ошондон улам мен организмим выдерживать этпей кетип, Аллах Таала ошон үчүн мага эс алсын деп травма бердиби деп ойлойм да мен. Туура, мүмкүн. Анткени жана эмне тренерлер айткан жок беле, мындай болбойт, адамдын өзүнүн телосунда износ болуп кетет деген ойлорду айтчу эмес беле? Атам айтчы мага, бирок мен өзүм тренировка кылбай калсам эле утулуп калчудай сезиле берчү. Ички сезимиңиз ошондой болуп атканда. Кылышым керек деп эле кыла берчүмүн. Атам билчү менин көп жумушкаларымдан, ошого дайыма айта берчү да, андай кылба кызым, эс ал депчи. А мен укпай эле ооба деп коюп эле неме көп кыла берчүмүн. Сбордо жүргөндө деген атам айылда болчу, мен биякта болуп папам көрбөчү да, бирок сезип чалып турчу да айтып. Көп кылып алба, өзүңдү сакта, сак бол деп айтчу да. Ооба. Бирок бул история кайрыпта эле өзүң пахать этип жүргөндөн кийин көнүп калат экенсиң да. Андан кийин мен бул 19-жылы кайра кайталанды. Травма. Ооба. Олимпиаданын астында. Ооба, пахать ете берем, анан бир чоң вес кыз менен иштеп атып, ошо сол плечомду чыгарып алам. Ошондо олимпиаданын астында операция болом. Лицензионныйга аз эле калган болчу. Бирок мен деле колум толук айга элек болчу. Анан агай менен сүйлөшүп, Чынарбек агай менин личный тренерим да, агай менен сүйлөшүп, анан эмне кылайык, мен күрөшкүм келип атат аябай. Анан олимпиада болсо кичинекей кезден эс тарткандан баштап мен максатым болчу. Анан мен күрөшөм деп айтсам, агай макул күрөшөр деп атат. Анан ошол эле ойдо калдык. Бирок мен колум толук айга элек. Ортодо ошо лицензионныйга чейин 2 айбы 1 ай калса керек эле. Билип атам, колум жакшы болбойт, бирок күрөшкүм келип атат да. Уктап турсам эле телефонду карасам, неме деп жазылып туруптур интернетте. Олимпиада 1 жылга жылды деп. Ковид. Ооба, ковид. Анан өзүм окуп алып ишенбейм да. Анан кийин мен билип аткам да, то, что колум айыкпайт экенин. Ооба. И үссөм дальше уже колум эчтеке жарабай калмак да. Карьера может токтоп калмак. Анан Кудай сактап, ошо 1 жылга олимпиада жылып кетти. Анан мен машыгымды токтоткон жокмун, уланта бердим. Ошентип 1 жылдан кийин колум толук өзүнө келди калыбына. Анан ошо Казакстанга барып, Алматыдан, анан ошол жактан биринчи жолу Азия биринчилигин уттум чоңдор арасында, жана Олимпиада оюндарга жолдомо ошол жактан лицензияны алдыңыз. Таласта залга барып жүргөндөн кийин эң биринчи таймашыңыз эсиңиздеби? Барганда биринчи эле күрөштүргөн эмес, барганда деген чуркатып, анан разминканы кандай өтөт,
мост забегания деген бар упражнениялар. Ошолорду кандай жасайт, ошолорду үйрөткөн. Экинчи, үчүнчү күнү ошо бизде күрөштө эң биринчи ошо саламдашып, күрөштө кандай правилалар бар, эң биринчи ошо перевод, нурок деген приемдор бар, ошолорду үйрөткөнү эсимде. Жок, мен расмий таймашты айтып атам. Чынарбек агайлар өткөзчү, атасынын элесине арналган. Ошого 39 килограммга күрөшкөм. Ушул биринчи же болбосо балдар менен күрөшкөнбүз кең арал айылында. Ошол экөөнүн бирөөсү да, бирок кайсынысына биринчи күрөшкөн билбейм. Кыз менен бала бир мелдешке Ооба. чыкты. Биз мисалы 33 чыксак, 30 килограмм балдар менен күрөштүрүп койчу да. Кыздардын мелдеши аз болчу да. Эмелер участниктер аз да, Жок, кыздар жок болчу. Ошо кыздар жок. Анан балдарга кошуп күрөштүрүп койчу. Барганда бир 2-3 баланы утап алсаң, үчүнчүсүнө уже күчтүүрөөгү чыгат да, анан адан утулуп каласың. Мындай эң биринчи кайсы мелдешти жеңдиңиз? Эң биринчи ошо Чынарбек агай атасынын элесине арнап өткөргөн Корчобек Изабеков атындагы турнирде ошол жактан биринчи жолу алтын медалын уткам. Баланы утуп? Жок, кызды. Ал жакта кыздардыкы кошо болчу. Түшүнүктүү. Анан мындай бир учурлар болдубу? Ушуну таштап коеюн, колуман келбей атат, жаракаттар көп болуп атат деген ой келген кезек учурлар болдубу? Бир да жолу болгон жок. Менде такыр андай ой болгон эмес. Мен ошону 2017 операция болдум деп атпаймынбы? Мен ошондо кирейин деп жатканын билем, анан ошо больницанын лифтинде да мындай кан сымал жыттанчы да. Анан ошону кирип, анан ошол жака киргенде анан өзүмө аябай башкача бир жаман чувствода болгом да, анан ичимен айтып атам, азыр мен да операция болом. Вдруг бир жерин туура эмес тигип салса, мен азыр күрөшө албай калсам эмне болот? Ошондо биринчи жолу келген. Бул бирок сиздин өзүңүз каалооңуз менен эмес. Бул мындай эгерде ушундай болуп калса да, мен ооба. Бирок өзүңүздүн каалооңуз менен бир да жолу андай эме болгон да. Андай болгон эмес. Кыйынчылык болгондо дагы мен даже атам да апам да спортту ташта деп айткан эмес. Айткан эмес? Жашоодо мисалы үчүн мага деле жеңиштин бири дагы оңой келген жок да. Канча кыйналсам деле ошону деле атам апам көрчү, мен деле ошол кыйынчылыктан өттүм, бирок бир да жолу мисалы ата энем ушу күрөштү таштачы деп айткан эмес. Мага тескерисинче дем күч кубат берип турчу дайыма. Бүттүк жактан мисалы атам да апам да колдочу. Профессионалдык уровеньге кантип чыктыңыз? Кайсы жылы анан ошол Чынарбек Изабековго качан барып калдыңыз да? Мен 12 жашымда баштадым. 14 жашымда эң биринчи жолу жаштар арасында биринчи чет өлкөгө чыкканымдагы ошол Таиландда өткөн ошо Азия биринчилигинин коло байгесин уткам. Андан кийин ошондон улам ийгиликтерим кетти десем болот. Чынарбек агайга 2019 өттүм. Же 18. Ага чейин мына 2014 ооба колоону Бангкокто уттуңуз. Андан кийин 2015 Азия, Индияда ал жакта дагы коло болду, Анан Грузиядагы мир болду, аякта дагы коло болду. Анын баары болуп атканда тренериңиз, атаңыз тренер чогуу барып жүрдүңүз да ошол эмелерге. Бул ушул сиз Бакай атадан тренировка кылып ушундай чоң медалдарга ээ болуп аттыңызбы? Мен ойлоп атпаймынбы, сиз Бишкекке барып ал жактан профессионал? Ошол жылдан баштап Нурбек ага кайсы жылы келгенин билбейм, биз бияка немеге келип турчук, сборлорго көлгө келип, Таласка кетип ушинтип турчубуз. Биз ошо кичинекейибизден эле чоңдор арасында сборго кошулганбыз да. Анан эң биринчи алтын медалыңыз бул Азия биринчилиги жаштар арасында 23кө чейин, 23кө чейин, ооба. Ошо эсиңизде барбы? Ооба, эсимде бар. Эң биринчи алтын медалым спорттук ушу карьерамда ошо
Тайбейде өткөн жаштар арасында Азия биринчилигинде жеңгем, эң биринчи. Ошондон кийин алтын медалдар кетти десем болот уланып. А 2019-жылы Чынарбек агайга өткөн себеби эмне болду? Документально өттүм, ага чейин мындай эле карап залда үйрөтчү. Бул жакта, Юридический, Бишкекте? ооба. Ошо залында 16-жылы ачылса керек эле, залында ошо 16-жылдан баштап тренировка кылабыз да. Анан эгер личный тренер болбосо, мисалы үчүн олимпиадага попадать этпей калат. Ал лицензиясы Документально. бар тренер керек да, э? Ал үчүн официально, документально личный тренер болмоюнча олимпиадага попадать этпейт. Атаңыз личный тренер боло албайбы? Атам ошол убакта айылда болду да. Чынарбек агай Бишкекте постоянно үйрөтчү, мен атам менен сүйлөшүп, анан ошо Чынарбек агайдын колуна өткөм да. Спортсмен өзү 30% экен. Aslında 70% trenerdi. Trener degende күнү түн мен ойлонушум керек. Ар кимдин күрөшкөнүн, ыкмаларын ар кимдин эмеси бардык. Күчтүү жагы бар, күчтүү эмес жагы бар. Бир маегиңизде сиз айтып кеттиңиз, өзүңүз бала чакта эле мындай өнөрлүү, кичине хулиганистик немелерим бар менен күрөшүп жүргөм деп ошол үчүнбү? Ооба, кичинекейимде тентек болчумун, өзүм деле билем. Бир да жолу күрөштө жеке мушташта колдонгон эмесмин деп. Мен мушташып көргөн эмесмин. Жок, кичинекейимде го мушташкам. Эми кичинекейде баарыбыз эле тентек болчубуз да. Профессионально спортко келгенден кийин, мисалы, профессионалдуу спортсмен лишний бош убактысы жок. Эртең менен машыгууда, кечинде машыгууда, түштө уктайт, тамагын ичип алып, кечинде уктайт. Сыртка деле мындай ашыкча адамдар менен деле биз мисалы баарлашып антип бербейбиз да. Убакыт жок. Убакыт жок. Режим менен да бар, Ага, кимди таап, ким менен мушташасың? Күрөшөсүң болду залдан башка. Мисалы үчүн тиги Валентина Шевченко айтып берип аткан, ушу бир жактан эми ал чет өлкөлөргө көп барат, ошол жакта жашайт да. Бирөө кол салса, айласыздан жана ММА өзүмдүн ыкмаларымды колдонгонго муктаж болдум деди да. Просто кол салып бирдеме сумкасын бирдеме тартып алайын деп атат. Сизде демек андайлардан Кудай сактаптыр да, э? Андай болгон эмес. Анан ошол бала кезиңизден эле ушул күрөш менен олимпиадага жетем деген чоң максат койгон турбайсызбы? Ушу профессионалдуу спортчу болом деп, бирок эмнегедир карьерамды 28 жашымда токтотом деген сөз айтыпсыңдар. Эмнеге 28 жашта? Эмнеге 30 эмес? Эми мына Айсулуу деле канчагача чыгып күрөшүп жүрдү го. Мы предполагаем, Аллах располагает дейт го. Бүгүнкү күн болуп атат, анан эртең барбы жокпу Кудай билет да. Мен эртең минтем, 28-жылы минтем деп 100% кепилдик бере албайм. Эртең ким бар, ким жок дегендей. Негизинен максат коюп алдыга умтула беребиз, ден соолук болсо кылып көрүш керек деп ойлойм. Анан ушул жаңы жеке тренерге ээ болдуңуз, өспүрүмдөрдүн арасынан алтын медалга ээ болдуңуз, прогресс башталды да. Ошол күрөштүн прогресси эмнеде болуп атты? Жаңы ыкмаларда болуп аттыбы, же көбүрөөк тренировка кылып аттыңарбы, же мындай спорттук интеллект деп коет, ошол жактан иштедиңерби? Прогресс кандай пайда боло баштады? Меники ошо 17-жылы чоң результат башталды. Алтын байгени утуп баштадым. Буга деген кандай десем, келип туруп эле сразу чемпион болуп калган жокмун да. Мен мисалы 12 жашымдан баштап тренировка кылдым. Ошондон баштап опыт бардыгы келди да. Чынарбек агай мага личный тренер болуп келгени дагы бул Аллахтын чоң белеги деп билем. Анткени агай бир гана машыгууну эмес, ийгилик көрсөткөндөн кийин дагы жакшы инсан болуп калууну дагы үйрөтөт. Агайыма дагы учурдан пайдаланып терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Жана ошондой эле агай күрөштүн фанаты. Бишкекте эмес, планетада андай фанат барбы жокпу мен билбейм. Мен агайдай адам көрө элекмин. Демек, тамак ичип атса да кантип ыкмаларды кылсам, уктап баратканда дагы мындай кандай ыкма кылыш керек? Бүттүк жерде күрөш. Эртең менен кечинде бүттүк жерде күрөш жөнүндө сүйлөшөт, күрөштү айтат. Мен башында таң калгам да, ушундай азыр уже көнүп калдым.
жана айтып кетчү нерсе, Чынарбек агай, күрөш Кыргызстанда в целом күрөштүн, эркен күрөштүн жана аялдар күрөшүнүн өсүшүнө 100% мен айта алам, агайдын колдоосу менен өстү деп. Анткени мурун залга барганга, мисалы интернаттын залы, политехтин залы, кээде политехке барсаң кире албай каласың, ушундай болчу да. Агай зал ачты, биз ошол жакта эртең менен да кечинде дагы ошол жакта машыкчубуз. Андан кийин үстүндө жатаканалары бар болчу, мисалы Эрназар, Бекзат, баардыгы ошол жерде жашайт. Тамагын ичет, машыгышат ошол жерде. Ошондой эле мен дагы, Айпери дагы ошол жакта жашаган. Ошол жерден биз мисалы убактыбызды текке кетирбей, бош убактыбызды уктап эс алып, жана жолго мисалы үйгө барып келсең 1 саат 2 саат кетет да, ал убакта биз уктап эс алчубуз. Кечинде түшүп, кечинде түшүп алдына тренировка кыласың, тамагың бар, бүттүк условияны создавать этип бергенде Кыргызстанда мен күрөштү көтөргөн инсандардын бири бул Чынарбек агай деп билем да. Демек салымы чоң турбайбы? Абдан чоң. Муну түшүнгөн адам түшүнөт, түшүнбөгөн түшүнбөйт. Аны Айперин айтып кеттиңиз, ушул таластан бери чогуу келатасыңар да, соревнованияларга. Классташбыз. Классташсыңар, анан ошол залда чогуу тренировка кылып, анан ушул сиз катышкан мелдештерге Айпери да катышып жүрдү да, туурабы? Ооба. Ал менен чогуу ушул деңгээлге чейин жетип келатасыңар. Ошондо Айпери дагы сиздин атаңыздын колунан чыккан күрөшчү деп айтсак болот экен да, э? Ошо Айпери Медет кызы экөөңүздөр, э? Анан ушул турмушта атаңыз эң баалуу кандай кеңеш берди сизге? Апам экөөбүз бир жака барып келдик, анан ошондо кичине туура эмес нерсе кылып койгон окшойм, анан келип атам менен апам экөө сүйлөшүптүр да. Анан бияка кетейин деп турсам, кызым келчи сүйлөшөлү деди, анан хорошо деп кухняга барып отурсам деген ошондо айтты да мага. Кызым, эң башкысы адам бойдон калыш керек, кандай гана чоң ийгиликке жетпе, эң башкысы адам бойдон кал, жана ошондой эле тууган туушкандар менен дагы эч качан мамилеңди үзбө деп айткан. Жылдыздуу оору менен ооруп кетпе деген сөз айткан турбайбы, э? Мүмкүн. Өзүңүз мындай ошону сезип атасызбы? Эми чоң жетишкенчиликтерге кирдиңиз, жылдыздуу оору менен ооруп кетемби деген кандайдыр неме кыянат жокпу? Көптөр спортсменди жылдыз оорусу менен ооруп калды деп ойлошу мүмкүн, бирок ал моменттер моундай болот да, мисалы эртең менен 3 саат, кечинде 2-3 саат машыгып, анан организм истощение болуп кетет. Анан лишний адам менен сүйлөшкүң келбей, нервный болуп, бирөө ашыкча бирдеке сүйлөсө, сразу аны ордуна коюп, мындай башкача болуп каласың да. Аны өзүң кармайын десең дагы кээде кармай албай каласың. Ошону кээ бирлер ойлоп калышы мүмкүн, бул может зазвездилась депчи. А на самом деле витамин жетишпей же истощение болгондуктан, психологический либо физический истощение болгондо адам кээде ошондо нервный болуп калат. Ушундай психологический истощение болгондо эмне кыласыз? Эмне жардам берет сизге? Эс алыш керек кичине. Эс алып. Сиз кантип эс аласыз? Эми ар түрдүү. Кээде тоого барам, прогулка кылам. Эми ар түрлүү нерселер бар, ошентип эс алам. Көбүнчө ошо тоого барып, прогулка кылып. Wrap my hands, chalk on the floor, mouth guard in, heart wants more, timer on, it feels thin, shadow on the wall saying fire again. Дүйнөлүк деңгээлге чыккан медалыңыз бул Белградта болгон дүйнөлүк чемпионат. Ошол жакта алтын медаль болдуңуз, туурабы? Эң биринчи чоңбу? Чемпионат мира. Чемпионат мира Белградта. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кандай болду? Сезимдер кандай болду? Чемпион мира деген бул эми такыр башка деңгээл, туурабы? Мен ошо ага чейинки окуямды айтып берейин. Ошо Чынарбек агайдын залына барып, анан мени тренировка кылдырып баштады, анан ортодон тренировка кылып баштаганына бир 2 жылдай өтсө керек, күрөшүп атканбыз залда. Анан
почти эч ким деле жок болчу, бирок залда 3-4 эле адам. Анан ага экөөбүз ортоңку ковёрдо 3 ковёр болчу, ортоңкусунда күрөшүп атканбыз. Күрөшүп атсак, ошонун тушунда эле эшик бар да. Анан арякта бир 3-4 адам тоже жүргөн, ары бери басып. Анан монтип агай менен күрөшүп атсам эле бирөө кирип келип эле, "Эй, чемпион мира, кандайсың?" деди да. Анан десе эле мен шашып-пушуп ким депчи, кызык болду да. Анан анткени кичинекейимден, бала кезден кыялым да чемпионка мира болуш. Анан жан талашып, монтип карап атам да баш багыпчы, ким экен депчи чемпион мира десем, агай башыман базып туруп, "Сен боло элексиң пока, иште" деп койду да. Ортодон бир жылдай өтпөй эле ошо чемпионка мира болдум ошо Белградтан. Ощущениясы кандай десем, биринчиден абдан сүйүнөсүң, анткени дегенде ошончо жыл кылган эмгегиң акталып атканына. Экинчиден ата-энең, бир туугандарың, элиң сүйүнүп атканын көрүп, бир эле сенин жеңишиң эмес экенин, ошо элиңдин дагы, ата-энеңдин дагы, агайларыбыздын да жеңиши экенин көрүп, ошого кандай десем, абдан чоң сүйүнүч. Жана ошондой эле сиз жана айтып кетпедиңизби, жылдыз оорусу болобу деп. Жанагы истощение болгондон тышкары дагы жылдыз оорусу дагы болушу ыктымал 100%. Анткени башында да 2-3 күн эйфория болот да, уткандан кийин. Мен каалап турбайсың, мен деп кичине текеберде боло түшөт. Ар бир адам аны өзүнүн шкурасы менен сезип көрүш керек да. А так ар ким ар түрлүү нерсе айтып берет, бирок өзүңдүн шкураң менен сезмейинче аны билбейсиң. Андан кийин башында 2-3 күн эйфория болот. Андан кийин кичине ошо мен агайларыма рахмат. Ошо каты учуп баратсам бутуман тартып, каты чөгүп баратсам колуман тартып өйдө көтөрүп коет да. Ошондойду да билген жаныңда адам болсо жеңилирээк. Демек тренерден абдан көп зависит этип турбайбы, э? Ооба. Чемпион кылыш деген бул тренердин колунда экен да бул, э? Биринчиден Аллахтын колунда, анан экинчиден тренер себепкер. Себепкер, ооба, чоң себепкер. Бир эле тренер эмес бул жакта деген, мисалы үчүн атам, Чынарбек агай, Ислам агай, Алмаз агай, мисалы агайларым көп да, баардыгы үйрөтөт. Бир эле адамдын, бул мисалы менин Токиодо утканым, Белградда утканым, Норвегияда чемпион мир болгонум, Париждеги күмүш байге утканым, бул бир эле жеке менин жеңишим эмес, бул жакта деген көп инсандардын эмгеги бар. Биринчиден атам мени спортко алып келди, кичинекейимде тарбиялады. Апам тарбиялады, Чынарбек агай, Ислам агай, Алмаз агай, Нурбек агай, мисалы бул адамдардын эмгеги чоң десем болот. Ушул адамдардын артынан мен ошо чоң ийгиликтерге жеттим десем болот. Анткени мен эгер жалгыз болсом, мен бул нерсеге жетпейт болчумун. Мен маекке даярданып атканда Берим Жуманазарованын утуу формуласын, чемпиондун формуласын деген бир неме даярдап койгон. Бул жакта анан пайыз боюнча. Мына биринчиси сиздин талантыңыз. Канча пайыз деп ойлойсуз? Көптөр мага бирок таланттуусуң деп айтышат. Со стороны, может, видней. Бир макул 50% дейикчи. 50%. Экинчиси залдагы жана сиз айтып аткандай пахать этмей, дисциплина жана режим. Канча пайыз? Анда бардыгына 20-20дан беребиз, 100 болот. Жок. Андан тышкары дагы пайыздар бар. Бул атаңыздын насааты жана тренериңиздин жумушу. Ага да пайыз бериш керек. Бардыгына теңден эле бөлүш керек деп ойлойм. Анткени бардыгыбыздыкы эле бирдей күчтү талап кылат да. Демек талант 30%, жанагы залда иштеген пахать этмей 30%, анан атаңыздын насааты, тренерлердин жумушу 30% деп айтсак болот, 90%. Анан 10%ды жанагы везение деп коет эмес беле. Ошого калтырып койсок болобу? Везениясыз да болбойт. Аллах Тааланын буйругу. Аллах Тааланын буйругу бул 100% болсун. Бир 10% везение болуш керек деп ойлойм. Кандай дейсиз? Макул. Анда сиздин формулаңызды ушинтип жазып койсо болот экен да. Болот. Анан чемпионат мирадан кийин дагы бир көп алтын медалдарга, наамдарга ээ болдуңуз, бирок эң биринчи олимпиадаңыз 2021 жыл. Ошол жактан
нигериялык билесиң оборудууга утулуп калдыңыз да. Ошол не себептен утулдуңуз деп ойлойсуз? Ар ким ардеке айта берет да, мисалы минтип койсоң болмок, антип койсоң болмок, ал сыртынан мисалы бардыгына эле оңой көрүнөт. Мисалы бирөө чуркап баратса оңой көрүнөт го. Ооба, батыраак эле. Мен батыраак чуркамакмын. Ооба, чуркап көрсөң чарчап каласың бат эле. Ошондой эле күрөштө деле ошондой кээ бирлер айтат күрөшпөй койду же антпей койду, минтпей койду депчи. Мен ага да кошулбайм, анткени ким эле чыгып утулуп бергиси келсин же утулуп чыккысы келсин. Тем более Олимпиадада. Ооба, ар бир спортчу 100% уткусу келет. Ким утулгусу келет? Мен утулгум келди деген мен бир да адамды көргөн эмесмин. Албетте, ар бир 100% эмгегин таштайт. Мен деле уткум келген, ал жактан причинаны биринчиден жаш болуп калдым, экинчиден бул мен ойлойм буйрук эмес болчу деп. Жаш болуп алсам, может, кийин күрөшпөй коймокмун. Бирок үмүтүңүз алтын медаль болчу да ошондо, э? Ооба. Бирок коло медаль бул биздин айымдардын арасында биринчи олимпиадалык медаль болду. Мен аны билген эмесмин. Биринчи медальды Мхм. мен алып келгенди билген эмесмин. Андан кийин бир Кыргызстанга келгенден кийинби же көп убакыт өткөндөн кийинби бир жерден окуп анан билдим. Ага чейин мен биринчи медальды мен алганымды билген эмес болчу. Бирок биринчи жолу олимпиадага катышып, сразу эле коло алыш деле бул чоң жетишкенчилик да, кандай дейсиз? Ооба. Ошо сезимдериңиз кандай болду ошондо? Кыргыз элимдин, ата энемдин, агайларымдын ишеничин актап сүйүндүрүп отурганына мен да андан сүйүнүп жатам. Видеолор чалдыңбы? Жок, телефонун батарейкасы отурайын деп калыптыр, анан тийсем эле өчөт. Комтага капканча. Ушунча кылган эмгегиң жерде калып кетпесе экен дейсиң да. Анткени биринчиден үй бүлөбүзгө барбайбыз деле, мисалы ата энебизди көп деле көрбөйбүз. Айлап жылдап кечке сбордобуз, машыгынын үстүндөбүз, канча тер кетет, канча мисалы Айпери дагы мен дагы мисалы жаштыгыбыздын баардыгын ушу спортко бергенбиз да. Ак Жоламан, Айсулуу же бизде Кыргыздын атагын чыгарган спортчулардын баардыгы эле ушу жаштыгыбыздын баардыгын ушу спортко берип салганбыз. Анан ошондон эмгегиң акталса экен, ушунча берген убактым акталса экен, ушу ата энемдин ушу спортко ушунча келгенден кийин ата энемдин үмүтүн биринчиден, экинчиден бир туугандарың күтүп турган болот. Ошолордун үмүтүн, андан кийин элиң бар, жериң бар. Ошолордун үмүтүн актасам экен деген ичиңде постоянно үмүт жүрөт да. Медалды утуп, ошол жеңишке жетип, Кыргызстан желеги көтөрүлгөндө анан ошол жерден жана кыйынчылыктын баары мерде турат да. Ошондо түшөт да баардыгы. Ошол жеңишке жеткениң үчүн ошо кыргыз эли сүйүнүп атканын көрүп, ата энең сүйүнүп атканын көрүп, канча куттуктоолорду угушат, бактылуу болушат. Балам ушуга жетти деп ошону көрүп айтасың да. Мен бул нерсе үчүн дагы көп нерсе кылганы даярмын депчи. Бул жеңиштер үчүн. Сезимиңизди сураган себебим бул чемпион Азия болуп болгондо ыйладыңыз, анан видео тарап кеткен. Ошондо ушундай деңгээлге жеттим деп ыйладыңыз да, э? Может, ошол убакта ошол деңгээлге жеттим деп ыйлагандырмын бир чети. Бирок мен анда нагрузкадан мындай жашоодо дагы анча-мынча бир кыйынчылыктар болгон ошо кичикейимде. Анан ошол кыйынчылыкты жеңип, анан еще ийгилик жаратканыма мен ошондо ошол нерсени жеңип чыкканыма ыйлагам да. Жашоодо негизи ушул бүгүнкү күнгө чейин эң кыйынчылык кайсы болду? 14-жылдан ошо 18-жылга чейин болду десем болот. Даже может 19-18 жылга чейин. Ошол кичинекейимде ошо чоңураак сыноо болуп, ошондо да жашоодон көбүрөөк бышып калдымбы деп ойлойм да. Психологически. 14-жылы сиз Таластан Бишкекке көчүп келдиңиз. Тиги МУКка тапшырып, экономистке окудуңуз. Бирок ошол убакытта ошо кыйынчылыктар болду деп атасызбы? Ооба. Эми аны айтпай эле коеюн, ошол кичинекейимде бир жизненный бир кыйынчылыктар болуп кеткен. Анан ошондон дагы жашоо нары бери жакшы эле калчады. Бул спортко тиешеси жок кыйынчылык болуп атабы ошондо? Может, тиешеси бар, может, тиешеси жок.
Түшүнүктүү. Анан 2021 Токиодон кийин эң мындай чоң максатыңыз бул Олимпиада болуп калды да, 2025 Париж. Кандай даярдыктар болду Парижге? Отдельно монтип бөлбөйсүң дайындыктарды. Мисалы 12 жашымда кандай дайындаган болсом, мен аз деле ошондой эле тренировка кылам. Жок, мындай эми мисалы Настрой деле просто цель эле меняется, а тренировка кылган иштерибиз мурдакыдай эле отдача, мурдакыдай эле план ошондой эле иштейбиз. А мындай бирөө атаандашыңызга утулуп калгандан кийин бир анализ, разбор кыласыңбы? Эми алар сөзсүз болот. Ооба. Бирок Парижге мына 2021-де кичине травма менен келсеңиз, Парижге 100% даярдык менен даяр болдуңуз, 2021 Олимпиаданын 3-чү места болдум. Андан кийин бир айбы, ортосу 1,5 айдан кийин сразу эле күрөштүм да дагы бир жолу чемпион мир болдум. 21-жылы Ослодо. Норвегиядан. Ооба. Андан кийин 22-жылы Азиядан 2-нчи болуп калгам. Мирден утулдум. 23-жылы Азиядан Казакстанда күрөшүп атып мурдум сынды. Анда да медалим жок келдим. Мирде болсо колум чыгып кетти. Ага чейин ушул КРдо күрөшүп атканда жаракат алып калгам. Тренировкадан. Ооба, тренировкадан. Ошол жаракатымдан улам. Ошону тияктан күрөшүп жиберип, дагы усложнять этип алдым десем болот да. Ооба. Анан ал лицензионный мир болчу Олимпиада оюндарына. Анан мен жолдомо ала албай калдым. Анан келип ошо көрсөтсөм деген сухожилия связкаларым үзүлүп кетиптир. Даже чыгып кирип кеткен болуш керек, анткени баса да албай калгам, колум мягам баары көгөрүп кеткен болчу да. Мынтип кыймылдасам эле ооручу, көпкө чейин лишний да кыймылдай албай жүрдүм. Ошентип колум оорутуп алгандан кийин где-то бир көп убакытка чейин мен машыккан жокмун. Анткени мен колум такыр машыкканга болбочу да, ооручу. Ооба, үзүлүп кеткен да сухожилия связкалар. Анан врачка Адлет деген врач байкебиз бар. Ошо бутумду да ушулар операция кылган. Анан ошол байкеге МРТга түшүп полный алып бардым. Барсам деген сухожилиям үзүлгөнү бүттү көрсөтүлүп турат да. Анан жанында дагы бир байкелер бар болчу, анан алар айтты. Россиядан да как раз ошол убакка бир знаменитый врач келип калган болчу. Ошолор болуп баарыбыз чогуу сүйлөшүп олтурдук. Анан ошондо Ондар деген врач российский. Анан мен МРТмди полный көрүштү. Анан айтты сразу эле, бул менен күрөшө албайсың, операция кылыш керек деп. Анан Олимпиада болсо точно 1 жыл калган. Даже 1 жылдан да азыраак убакыт болсо керек эле. Ооба. Анан аябай жаман болдум, анткени башкы максатың Олимпиада болгондон кийин жаракаттын айынан бара албай калсаң дагы, эми көптөр түшүнбөйт, бирок спортчу үчүн чоң эле сыноо да. Анан мен эмне кыларын билбей ойлонуп атам. Анан тигел байке сурап калды. Каяка дайынданып аттың эле, ушундай деп. Мен айттым, мен деген эгер операция кылсам, момчу айдан кийин лицензионный болот Бишкекте. Мен ошого чейин жетишип калышым керек десем, ал айтты, операция кылсак санап туруп жетишпейт экенсиң деп. Эгер операция кылсак сен жетишпейсиң, ушунча машыктың, ушунча эмгек кылдың, максатың Олимпиада болгондон кийин сен лицензия алып Олимпиадага күрөшүшүң керек деп, ал мен жак тарапка өтүп айтты да ошентип. Анан кийин мен айттым ооба десем, мага айтты, колуң даже күрөшүп атып чыгып кетсе салып алып күрөшкөнгө дайын бол деп. Анан макул деп кеттим. Анан бирде келери жакшы болбой жаткандан кайра 2-нчи жолу дагы келдим. Анан уже ал жакта тиги российский врач жок болчу, биздин кыргыз эле байкелерибиз болчу. Анан Адлет байке, дагы бир 3-4 байке бар болчу. Анан келсем деген ушундай мондай жактары жакшы эмес болуп атат деп көрсөттүм. Анан көрсөтсөм эле жанында бир байке айтты, вообще болбойт, колуңду операция кылыш керек деп. Мен уже өзүм катуу ыйлап, кыйналып аткан болчумун. Анан травма алганыма. Анан ошондо тиги байке айтты,
баарын чыгарып туруп отур деди. Анан отурсам деген эле сенин максатың олимпиадабы, сен переживать этпе, сен ута аласың, и полный мени психологически оңдоп түзөп туруп жиберди да. А мен ошондо чуть-чуть успокоилась и кеттим. Анан барып жайдан кайра тренировка кылып баштадым. Андан кийин Үзүлгөн сухожилие менен. ооба, ошо менен машыгып баштадым. Колум айгы элек болчу. Анан лицензионныйга канча убакыт калганын билбейм, азыр точносын. 1 айбы 2 ай калса керек. Колум жакшы боло элек да. Анан кийин мага кат келди. Перекидка кыласың деп. Анан кийин аны окуп, мен болсо закачивать этип башталгам жаңы. Мен мынтип захватта кармаша албайм соперник мененчи. Перекидка деген түшүндүрүп койсоңуз. Бир кысым менен отбор болот. Андан кийин ошону утсаң лицензионного күрөшөсүң депчи. Анан мен болсо сопернигимден корккон жокмун. Мен өзүмдүн ден соолугум ал нерсени позволять эте албайт экенин билип, денеме мындай мустак суу чачып жүргендей болду да. Денем мурашка болуп өлө жаман болуп кеттим. Анан ден соолугум ал нерсени позволять эте албайт, анткени мен кармаша албайм даже соперник менен. Ортодо аз эле күн калган. 10 күнбү же 15 күн ашып кетсе, 10 күн го дейм даже. Аз эле күн калыптыр. Анан кийин ичимен кайра өзүмө айттым. Эгер мен бул кызды ута албасам, мага олимпиадада делать нечего депчи. Анан жайдан кирдим, ошо Ислам агай өзүнүн балдарын берип жардам берди. Алмаз агай экөө ошентип мен жайдан ошо кармашып, отработка кылып күрөшүп баштадым. Анан күрөшө турган күн келип калды, перекидка. Анан барып өзүм айтып атам, задача коюп атам да азыр. Бутуна кирсем колум үзүлүп кетет да. Анткени мен 16 күн эле болду да ковёрго кирип баштаганыма. Мышцым болсо косынка кийип жүрө берип, колум ичкерип кеткен, мышцым атрофироваться этип кеткен. Анан мен азыр бутка кирбей эле, колун снимать этип эле сүрөп бут коем дедим. Анан ушинтип калып, колумду түртүп баратып, за ковёр мен чыгып кеттим наоборот. Бир утулуп аткан болчумун, этегинде болсо болду, болбосо жок деп. Анан бир проход кирдим да. Кирсем деген, бирок Кудай сактады, ошо колум эчтеке болгон жок. Кармап туруп, анан за ковёр чыгарып коюп, анан ошо перекидканы уттум. Андан кийин ошо лицензионныйга күрөштүм. Лицензионныйда уже колум жакшыраак болуп калган. Тиги бутка кирдиңизби все-таки перекидкада? Айла жок Аргасыз болду уже. Мен болду, азыр чыксын уже выбора не было да. Ооруттубу? Мен ага чейин ошо Кудай сактады да, мен таң калдым өзүм. Мен ага чейин бир проход кылган эмесмин да, отработка эле кылып атчым. Күрөшүп вообще кирген эмесмин, потому что мен колум ал жактан уже болсо болду, болбосо жок деп кирип, түртүп койдум, ошо менен утуп алдым да. Бирок не в состоянии была вообще күрөшкөнгөчү ошол убакта. Но айла жок, максатым үчүн ден соолук менен жертвовать этебиз кээде. Лицензионный кандай болду? Лицензионныйга ал жактан ортодо да кичине убакыт бар болчу да. Кичине эмес, 1 айдай болуш керек. 1 айдын ичинде мен эми толук өзүмө келе алган жокмун. Анткени 23 колум чыгып кеткенден кийин ошо лицензионныйым меники 1-чи старт болду. Лицензионныйга кичине дискомфорт болуп күрөштүм, бирок Кудайга шүгүр, олимпиада жолдомо утканга мүмкүнчүлүгүм болду. Травма эметкен жок, усугубление болгон жок? Жок. Кудай сактады, нормально болду. Олимпиадага кандай формада келдиңиз? Олимпиадага уже жакшы формада келдим. Операция кылган жоксуз? Кылган жокмун. Лицензионный уткандан кийин операция кылган жоксуз? Жок, жана врачка барганда ошо психологически түстөп туруп жиберди дебедимби? Ошондо айтты, Мерим, колуң чыгып кетсе дагы ордуна салып алып кайра күрөшө бер деп. Ойлонбо буну деп. Мага полный настрой берди. Мен уктум дагы, хорошо деп кеттим. Ошону менен олимпиадага Кудайга шүгүр, өзүңүздөр деле күрөшүн көрдүңүздөр. Көрдүк, биринчи эле күчтүү Монголиянын күрөшчүсү чыкты. Аны уверенно уттуңуз. Экинчисине таң калдым, Япониянын жанагы өкүлү абдан күчтүү спортсмен болчу. Аны дагы жеңдиңиз. Анан үчүнчүдө реванш келди окшойт. Тиги
Блессинг менен оборо дуду менен де оборо ооба. дуду менен. Ага чейин 2 жолу же 3 жолу утулсам керек. Бирок эң маанилүүсү жанагы Токиодо болду да. Ооба. Ооба. Кудайга шүгүр ошо утканга мүмкүнчүлүгүм болуп. Аны изучать еттиңиз да оборо дудуну, Биз канча жылдан бери күрөшүп жүрөбүз. Бири-бирибиздин күрөшүбүздү толугунан билебиз да. Ким эмне жасайт. Финалда абдан күчтүү американ күрөшчү. Амит Алор. Ооба. Мындай робот экен да. Такыр мындай ошибка допускать этпей, ага чейин күрөштүн баарын көрүп чыктым да. Аябай балет еттик сизге. Тим эле отуруп алып, телевизордун жанында отуруп алып, кыйкырып, бакырып, ал бизде Кыргызстанда түн болчу да ал убакытта. Ошого кандай даярдык болду? Мен анткени мындай слабый местосын көрбөй койдум да. Роботтой күрөшөт экен. Как будто жана искусственный интеллект управлять эткендей. Мен өзүм ошо ойлойм, катачылык кетирип алдым. Башында ошо проход жасайм деп, бутуна кирем деп, анан ошо артыма өткөрүп алып, анан ошондон кийин башка бала ала албай калдым да. Ошо өзүмдүн катачылыгыман улам жеңилип калдым десем болот. Демек ушундай бийик деңгээлде бир ката баарын чечип коет экен да. Чоңдор арасында күрөштө бир эле ошибка чечип коет. 90% бир ошибка кылдың, ошол жерден момент кармайт да баары. Чоңдор арасында күрөш ошондой. Жаштар арасында байкасаңыз коолап жетип антип мынтип көбүнчөсү ошондой. Чоңдор арасында андай моменттер азыраак. Бирок болот. Бирок азыраак. Көбүнчө ошо бир ошибка кылсаң ошол жерден. Анткени баардыгынын деңгээли бирдей болот да. Ошибкасын кармады, болду, утулат да. Сиздин мындай күчтүү жериңиз, менин эле оюм эмес, негизи мына эксперттер айтып атат, бул таймаштын акыркы 10 секунд, 15 секунд калганда мээрим сууруп кетет, мээрим утуп кетет деген күчтүү эмеңиз бар. Чынбы ошол? Со стороны видней. Анткени бул Парижде эле эмес, Токиодо дагы болгариялык спортчубуз менен күрөшүп ушундай болгон да. Акыркы убакытта. Аякта дагы 9 секунд калганда ошо 2 балл алып жеңип кеткем да. Ага чейин ошо, по-моему, 8-8 же болбосо 6-6 менен утулуп аткан болчумун. Кудайга ишеним абдан чоң. Мен ишендим Кудай мага ошол жеңишти берерине. Вера болду ичимде, болду. Демек, акыркы 10 секундда Кудай жардам бер деп суранат экенсиз да? Доо сурап койгом. Анан агайлар аябай катуу кыйкырат. Мээрим тигин. Угасызбы агайларды же угулбайбы биякта уже? Ойдун баары атаандаштабы? Угулат. Угулабы? Угулат, ооба. Башка эч кимди укпайсың, бирок ошо агайлардын сөзү угулат. Тиги фанаттар да кыйкырат да. Ооба. Баары эле специалист аякта. Мээрим тигин бутка кир, анан түрт. Антмин деп, ооба. Агайды сөзсүз угасыз. Ооба. Ушундай учурлар болду беле? Агай сизге мындай кеңеш берип, сиз утуп кеткениңизди. Именно ошол агайдан кеңешти, походу алып алып. Күрөштө кылганыбыздын баардыгы бул агайлардын кеңешинен Жок, походу мына утулуп баратасың, анан агай, давай бутка кир, мисалы үчүн. Же билбейм, качырга кыл деген ошондой учурлар. Анткени деген күрөшүп жатканда четтен карап турган адамга көбүрөөк жакшы билинет да. Мисалы, кээде өзүң туура эмес солго айланып аткан болсоң, оңго айлан десе, оңго айлансаң утуп алышың мүмкүн. Проход кир дейт, оң бутуна эмес, сол бутуна кир дейт. Ошондой эле агайларды көбүрөөк угуш керек. Эң чоң мындай алтын медалдарды негизи утуп атканда эң биринчи ким сизди куттуктайт? Эми агайлардан башка. Эң биринчи кандай десем, WhatsAppка SMS толуп кетет да. Анткени биз деген күрөш бүтөр менен эле награжденияга кетебиз. Награждениядан кийин сразу допинг контролго алып кетет. Ошон үчүн биринчи ким экенин деле билбей каласың. Биринчи жазгандар SMS келгенде түйүнүшүп калат эмеспи? Ошентип билинбей деле калат. Чалып сүйлөшөм сразу ошо апама, атама. Алар чалат, же сиз чаласыз? Көбүнчө апама, мен чалам. Апаңыз негизи көрөбү сиздин таймашыңызды? Эжемдер, сиңдим айтып калат, аябай переживать этет деп. Аягына чейин көрө албай кухняга кирип чыгып неме болот да, толкунданат да абдан. Ошо мен мисалы үчүн боксерлордон маек алганда апалар көрбөйт экен да, эми бокс кичине мындай эмерээк го, жесткийрээк го. Апалар көрбөйт дейт, баламды урат экен депчи. Атаңыз сөзсүз көрөт болуш керек, эми тренер өзүнүн эмеде. Анан мындай учурлар болду беле, сиз менен абдан мындай сыймыктанып, кызым абдан сонун деңгээлге жетти
кетти деген сөздөрдү айтабы атаңыз? Менин көзүмчө жок, мактабайт. Мактабайт. Мен ошо кичинекейимде апамдан уккам. Мен анда ошо 14 болсом керек эле. Анан ошондо апам айтып калды. Бир конокко бардык, анан атаң айтты дейт. Сүйлөшөт да, кызым күрөшөт антиментип деп. Анан ошондо атаң айтты, ушу кызымдан үмүтүм абдан чоң деп десе, мен үчүн ошол дагы абдан чоң мотивация болгон да кичинекейимде. Бирок сизге айтпай Мага бетиме айткан эмес, неме апам через апам аркылуу уккам да, ошо ушу кызымдан мен үмүтүм абдан чоң деп айтты деген. Мен үчүн бул чоң мотивация болгон. Атам өзү кандай десем, бизди кичинекейибизден защищать этет. Бирөө лишний бирдеке туура эмес сүйлөсө айтсак, любой на место коюп койчу да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, же башында атам бизге кандай сезилчү депчи. Ошо кичинекейибизден бирөө туура эмес бирдеке биз үчүн эметип койсо, любой адамды барып сүйлөшүп, антпе деп ордуна коюп койчу да. Жээксиз авторитет экен да, э? Ооба, атам биз үчүн. Ооба. Анан байкеңиз өзү мастер спорта болуп күрөштөн кетип калды деп атпайсыңарбы? Өзү дагы мындай эметпейби? Ушу мен деле күрөшүп атсам болмок экен деп ойлонбойбу? Жок, антип айтпайт, бирок дайыма бизге ант келе, минт келе деп баарын үйрөтүп, Кеңешин айтып ооба. турат, э? Жеңсек биз менен кошо сүйүнүп, ушинтет. Кеңешин дайыма берет. Сиз үчүн эң баалуу жеңиш? Эң баалуу жеңиш мен үчүн ар бир неме эмес. Бул мисалы мир, олимпиада же Азия эмес, мен үчүн эң баалуу жеңиш бул мен өзүмдү өзүм күнүгө жеңгеним, бул мен үчүн эң баалуусу. Ооба, чын эле өзүн жеңиш деген бул эң оор сыноо. Анткени күнүгө эртең менен турушуң керек, күнүгө машыгууңду кылышың керек, күнүгө жакшынакай тамактанышың керек, бүт тартип менен болуш керек да. Ошонун баарын кылыш мисалы оңойдон турбайт. Вроде мелочь, бирок оңой эмес да. Эми мелочь деп айта албайм. Мисалы үчүн мына сиз айтып атпайсызбы, жаш кезиңиздерде, студент кезиңиздерде сиздин группалашыңыздар, курсташыңыздар жыргап, дискотекага барат, мороженое жейт, площадька чыгат, клубтарга барат. А сиздики режим. Укташ керек, машыгыш керек, иштеш керек, таймашка барыш керек, мелдешке барыш керек. Бул деген абдан чоң сыноо. Мелочь деп мен айта албайм го, бул деген өзүнчө психологиянын аябай мындай күчтүү болуш керек. Мындай карасаң жөн эле нерселер да, мисалы убагында туруп коюу, айткандачы сөз менен. А кыла келсең оор деген. Анткени күндө Күнүгө дисциплина. Менен мисалы бир жака барып, жана жаштарга кеңеш айтканда, же тегерек стол болгондо баардыгы эле менден мотивация сурай берет да. Берме же мотивация бериңизчи деп. Мисалы мотивация деген нерсе бул 1-2 эле күндүк деп билем да мен. Мисалы дисциплина болмоюнча эч кандай жеңиш болбойт. Эч кандай мотивация эмес, дисциплина болуш керек деп ойлойм да мен. Демек, жанагындай бат күйүп, бат өчкөн мотивация эмес, күнүмдүк кара жумуш. Ооба. Күндө ден суркада кылып, тренировка, режим, питание, уктоо, сон баарын ошого тайбаш керек, э? А ушуну тайбаш үчүн эмне керек деп ойлойсуз? Тайбаш үчүн эрк керек. Ички эрк. Воля. Максаты бар адамга өтө деле негизи оор эмес. Максаты бар адамга. А эгер максатың үчүн мисалы айтасың, максатым бар, кой кылайын депчи. А вообще максаты жок адам турбай эле жата берет, вот ошого вообще эле оор да. А сиздин максатыңыз 12 жашта эле пайда болду беле? Ооба. Эми кичинекей да 12 жашта. Мен кичинекейимде спортко келип, улууларды көрөсүң, ошолордон үйрөнөсүң, эмне кылып атат, кандай жүрөт. Ошолордон үйрөнүп, ошол эле нерселерди биз деле жашообузда колдондук. Мисалы, азыр деле ошондой эле башка жаш кыздар бизди көрсө, мынтиш керек турбайбы, антиш керек турбайбы, кылат да ошону. Биз деле ошондой эле. Мен абдан деталдуу сурап аткан себебим, эми биздин көрүүчүлөрдүн дагы көп кыздары, балдары бар да спортко барат. Ошолорго бир жакшы кеңеш болот деп ойлойм. Анан өзүмдүн да кызым тайквондого барат, бирок аны кичине эртерээк берип койдумбу деп 8 жашынан бери баштайт. Бирок ошол билбейм, кичинекей убакытта заманда ошондой болобу, мындай оту жок,
эмесинде кичине таймаш болгондо мындай мандыраш болуп, анан мындай эмеси эрикки жок болуп атабы, ошо эрикти кантип пайда кылыш керек деген эле суроо берип атам да өзүмө. Же возраст менен келеби бул? Возраст менен келет. Келет, Ооба, возраст менен келет. Ал деген 8 жашта деген ал бала да, Бала да ойногусу ошол. келет, ооба. Залга барса деле ойноп жүрүш керек. Аларды азыр кыйнаганын деле кажети жок деп ойлойм. Бул нормалдуу Ооба, ооба. Эс тартып баштаганда уже ал жактан түшүндүрүп отургузуп айтыш керек. Аякта да тренердин ролу чоң болуш керек, э? Ооба, тренер азыр мисалы 8-6 жаштагылар машыгууга барганда мисалы ар бир тренер аларга өзүнүн ашып кетчү, көтөрө албай турган нерсесин ашчу нагрузканы бербейт. Алар деле барып, секирип, ойноп, тоголонуп, ошол кругта аралашып жүрө берет. Бара мисалы 12 жаш, 13-14 жашка келип уже эс тартып баштаганда аны өзү деле түшүнүп ошо машыгып баштайт. Эгер түшүнбөй жаткан болсо, аны отургузуп алып түшүндүрүп айтыш керек. Сонун. Анда эмесе эң оор жеңилиш. Ар бир поражение эле оңой эмес. Ар бир пораженияны ошо жеңгенди билгендей эле, жеңгенди да көтөрө билиш керек, жана жеңилгенди деле көтөрө билиш керек деп ойлойм. Эми ушундай кыжаалат болгон бир нерсе болду, ушу утушум керек болчу, ушундай болуп. Колдон келген ар бир немеде деле күч аракетимди жумшайм. Эгер болбой калган болсо, мен ал нерсеге тип таарынып деле неме кылбайм. Кудайдын буйруганы болду, шүгүр. Мен сураган себебим негизи чоң спорт деген көп адилетсиздик менен коштолот да. Бир жакта бир судьялар тартып коет, бир жакта бир туура эмес неме кылып коет. Ошондой адилетсиздик бар болдубу карьераңызда? Бар болсо деле ал нерсени жеңе билиш керек. Мен ошентип ойлойм. Анан кээде болот эми башында тартып койсо, мынтип койду, антип койду деп 1-2 күн эми кыз болгондон кийин сүйлөнөсүң да, анан 1-2 күндөн кийин ал нерсени принимать этесиң, анан ал нерсеге жаман деле немем жок. Болор иш болду, боёсу сиңди, анан дальше уже иштеш керек. Ошону эгер бир кылып бута албай жаткан болсок, эмкиде судьялар тарапта эмес, оңой кылып бутканга аракет кылыш керек болду, башка жолу жок. 4 жылда бир олимпиадага барып, эптеп мисалы үчүн Канат Бегалиевди эстеп атам да. Финалга чейин жетип, анан бир судья упайын бербей койсо, срыв болуп кетти деп койсо, абдан мындай катуу тиет болуш керек да. Бир спортсмендерге эмне 2-3 олимпиада максимум да, туурабы? Карьерасы кыска эле да. Анан ошондо абдан ызаланасың болуш керек да. Бирок сиз мындай чын эле апаңыздан келген сабырдуулук бар экен, абдан сабырдуу кабыл алат экенсиз. Таң калыштуу. Азыр 2028 Лос-Анджелес деген чоң максат турат да, туурабы? Ооба. Даярдандык кандай болуп атат? Кудайга шүгүр. Көзүңүз жетип атабы ушул Кыргызстанга биринчи алтын медалды сиз же мүмкүн биздин башка спортсмендер алып келет деген көз жетеби? Бул көз жетип жетпегенден эмес. Бүгүн ким бар, эртең ким бар, жок эч ким билбейт. Аны даже азыр 100% айта албайбыз. Бул спортчу лицензия алат деп. Даже ошондой. Ооба, бул даже суроо тудурат да, мисалы. Конкуренция чоң Конкуренция, жана ошондой эле ден соолук деген нерсе бар спортто. Ар түрлүү нерселер болуп кетиши мүмкүн жашоодо. Ошон үчүн мен ойлойм, максат коюш керек, бирок азыркы күн менен жашаш керек деп. 2-3 жылга секирбейчи. Анан азыр максатты кое беребиз, иштей беребиз, ал убакыт келгенде өзүбүз көрөбүз ким эмне болгонун. Олимпиаданын алтынын алыш деле бул невозможный нерсе эмес. Кыргыз элинде сөзсүз алтын медаль болуш керек. Мен утамбы, башка бирөө утабы, мен ойлойм бизде алтын медаль болот деп, иншалла. Кудай буйруса. Иншалла, ооба. Ден соолук жөнүндө айтып кеттиңиз. Жыл сайын жок дегенде 2-3 жаракатка ээ болом деп айтыпсыңар. Ошол үчүнбү? Ооба. Эмне себептен? Биздики спорт травмоопасный вид спорта. Ошон үчүн. Демек, ар бир спортсмен Мисалы сен өзүң кылбасаң деле баягыда болгон. Мен жаңы ошо олимпиададан келип, ошо эртерээк эле машыгымды баштайын дегем. Анан футбол ойноп келип эле топту тээп бутумду койсом эле келип туруп менин бутумду бир тепкенде мен мисалы пяткам аябай шишип, көп убакыт машыга албай жүрдүм да.
чуркай Париштен кийин албай. ба? Ооба. Ошо сымал эле, мисалы сен кылбасаң да башка бирөө келип тээп салышы мүмкүн. Жана мисалы машина айдасаң деле сен правиланы бузбасаң башка бирөө бузуп келип туруп машинаны сүзүп салышы мүмкүн го. Ооба. Ошо сымал эле спортто деле ушундай. Мына Токиого катышып келдиңиз, Парижге катышып келдиңиз. Кудайга шүгүр, акыркы жылдары мамлекет спортко жакшы көңүл буруп атат. Ошону сезип атасызбы? Ооба, мисалы быйыл спортчуларга абдан чоң колдоо болду. Ажообузга терең ыраазычылык. Мисалы мирден 2-3 болгондорго да батир берди. Бир эле борецтерге эмес, боксерлорго дагы жана ошондой эле паралимпийцтерге дагы бул деген бир гана спортчулар үй алганы жакшы эле эмес, бул деген жаш спортчуларга дагы чоң мотивация. Башка жылдары күрөшүп атканда дагы кандайдыр бир белектерге ээ болуп аттыңыз да, ошол эң биринчи алган байгеңизди кимге бердиңиз? Эң биринчи белегим бул менин 2021 жылы, ошо 20-жылкы Токио Олимпиадасынан кийин ошо RAV4 үлгүсүндөгү машина тапшырган биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич. Жана ошондой эле 7 миллион сом берген. Мен ошо машинаны атама белек кылгам. Ооба. Акчаны уже эсимде деле жок. Эми аны деле үй бүлөгө барадым, ал деле. Ооба. Андан кийин экинчи белегим немеде, Парижден кийин. Автоунаа ал жакта деле, анан бирок 7 миллион эмес, ошо 10 миллион сом алгам. Ошо Парижден кийин унааңызды өзүңүзгө калтырып, ошондо эле унаага ээ болдуңуз, мен билчү. Экинчи унаам болчу ошол. Экинчи унаңыз. Анан ошол Парижде дагы көп сөз айтып атты, жанагы психологдор керек болчу, массажисттер керек болчу, өзгөчө бир эми чемпионду, олимпийский чемпионду дүйнө жүзүндө практикасына жасаган бул команда чоң болуш керек. Ошол жактан кичине бизге жетишпей атат деп, ошол тараптан кандайдыр бир азыр жумуш жасалып атабы? Мен өзүмдүн эмемин айтсам, башкаларды билбейм. Мен мисалы 12 жашымда келдим, азыр 26-дамын. Мен бир да жолу психолог менен иштешип көргөн эмесмин. Мен намазымды окуйм, дуамды кылам, болду. Мен мисалы менин психологум Аллах и всё. Кээ бирлерге психолог керек дешет, ошо керек болсо, значит, алып алар иштеш керек деп ойлойм. А мага азыр кажети деле жок. Эми психологдо кеп эмес, кеп жана массажист. Негизи мындай толук комплект команда керек деген сөз. Андай болсо жакшы, конечно. Азыр бирок бизде азыр массажисттер жүрөт, азыр Азия биринчи эле дайынданып атабыз. Массажистибиз бар, врачыбыз бар, айгайларыбыз бар, Кудайга шүгүр. Борьбаны азыр мамлекетибиз мисалы абдан колдоп берип атат. Мисалы биз ар бир чет өлкөгө чыгабыз. Анын баарын мамлекет каржылайт. Ооба. Мисалы жыл бою сбордо жүрөбүз. Анын баарын мамлекет каржылайт. Олимпиададан медаль утуп келдик. Анда да мамлекет бардыгын призтерин коюп берди. Кудайга шүгүр, абдан сонун азыр. Сонун мен үмүттөбүз 2028-те дагы ушул деңгээлин көтөрүп, анткени эми спортсмен деген бул деген эң биздин чоң сыймыгыбыз да. Анан ушул мамлекеттен тышкары дагы сизге жардам берген кишилер, демөөрчүлөр, компаниялар барбы? Ооба, бизге Алтын Альянс компаниясы менен көп жылдан бери иштешебиз. Бизди дайыма колдоп келишет. Ар бир Азия биринчилигине, дүйнө биринчилигине формабызды, экипировкабызды толугуна камсыздайт. Жана ошондой эле байге утуп келгендерге өздөрүнүн бир суммадагы сыйлыктарын тапшырат. Жана ошондой эле 2023-жылы калп айтпасам дүйнө биринчилигинен Жооломан менен Айпериге, ошо Жооломан чемпион болгон, Айпери күмүш байгесине болгон, экөөнү машина дагы сыйлаган. Жана ошондой эле бизге Олимпиададан келгенден кийин дагы чоң сыйлыктарды, акчалай сыйлыктарды берген болчу. Бул мамлекеттен тышкары, Мамлекеттен тышкары. жеке өзүнүн немесинен. Ооба. Ошол экипировка дагы кандай поддержка берет силерге, түрткү берет? Ошо Олимпиададан кийин ар бир турнирлерден кийин ошо акчалай жардам берет, жана экипировкаларыбызды берет. Ошондой чоң. Мен уккан боюнча сиздин өзүңүздүн дагы жеке фондуңуз бар. Сиз жаш спортсмендерге, кыздарга жардам бересиз. Ошо фонд жөнүндө айтып берсеңиз.
ошо менин атымдан фонд бар. Ал жака кандай десем, биздин ошо жаш кыздарыбыз 40 кыз бар деп эдимби. Анын бардыгына мисалы азыр бизди го мамлекет каржылайт, жаш аты чыгы элек кыздарды деген результат бермейинче мамлекет каржылай албайт да. Мыйзам боюнча ошондой. Ооба, мыйзам боюнча ошондой. Ошондуктан аларга кээде мисалы витаминдерине акча керек болот. Жана ошондой эле мисалы Америкага барып калса, же турнирге, же Турцияга барып калса, же Ошко деле барып келе турган болсо, мисалы анын баары акча, расход. Жол кире, Жол кире, жашаган ооба. жер. Ошондой жактарына дагы мисалы акчалар керек болот. Спортсмендерге витамин керек. Витамин алып ичиш керек. Мен мисалы үчүн 40 кызга полный витамин алып бере албайм да. И круглый год алып ичиш керек аны. Жана ошондой эле анын бардыгын мен Турцияга алып кирип, анын баарына мен мисалы акчам жетпейт да. Ошон үчүн ошо фондду ачканбыз. Атам ачып, менин атыма жаздырган. Ошо кыздарга кандай десем, бир компаниялардан, ошол жактан бир колдоолор болсун деп. Сиз өзүңүздүн жеке да каржыңызды бересиз ошо фондко? Мен фондко бербейм, ошо кыздарга мен прямой эле алып берип турам. Фондко ким берет? Фондко ошо Алтын альянс жардам берет. Алтын альянс демек фондко да акча Ооба, салат турбайбы? ооба. Бул 40 кыз дегениңиз бул бүт эмеденби? Жок, ошо бир эле атамдын окуучулары. Бул жанагы сиз айткан гимназияда. Бакаяда дагы немеденби? Гимназия Номер Бишкекте. 1 Бишкектеги номер 1 гимназия. Демек ошолордо. Бул эми биздин мындай келе жаткан резерв турбайбы мындай? Кудай буйруса. Атаңыз эмне деп атат мындай эми бул тажрыйбалуу тренер да мындай перспективный эмелер бар бекен кыздар? Кудай буйруса, бул 4-5 жылдын ичинде жаш биздин күчтүү, сулуу, акылдуу кыздарыбызды көрөсүздөр, чыгат буйруса. Жаш кыздар азыр, таланттуу кыздар абдан көп. Кудай буйруса көрө жатарбыз, чыгышат иншалла. Бирок жана мотивация деп атпайсызбы? Сиз Айсулуу, Айпери өзүңүздүн жеңүүлөр менен, эмгегиңиз менен аларга чоң мотивация берип атасыңар да. Мен ошентип ойлойм да, силерди карап өсүп атат да булар. Ооба. Кичине да болсо мотивация берип атсак керек деп ойлойм мен деле. Кичине эмес, может, чоң. Алар ошо кээде комнатама чакырып сүйлөшүп олтуруп калабыз. Кээде залга да барам да өзүм. Бирок бошобойм, но кээде бошогондо барып турам. Тиги 1-гимназияга. Ооба, анан барганда мен сүйүнгөнүм, мен кичинекейимде көзүм күйүп турчу да, мен билем. Анан ичинде жана бешеный желание деп коет го, мен да ошондой болчумун. Анан ошо кичинекей 14, ошо менин ошо возрастымдагы 12 жаштагы кыздардын мени көрүп көзүм күйүп турганын көрүп, ыйлам келип кетет, өзүмдүн жаш кезимди эстеп кетем да. Анан ошолорго дайыма күйөм, ошолор дагы ошо эң жаман дегенде эле бир мендей результат көрсөтсө деп. Көп бекен ошондой көзү күйгөндөр? Көп. Сонун кыздар бар, аябай. Таланттуу, акылдуу. Азыркы кийинки поколениячы, менин оюмча, мурдагы поколенияга караганда да кийинкисинен дагы акылдуураак, таланттуураак болуп кете берет окшойт деп ойлойм. Анткени мисалы үчүн улуу муундар наоборот айтат да, бизге караганда акылдуу эмес, анан биз мынтчик. Мен наоборот ойлойм. Анткени мен кичинекей кыздар менен сүйлөшөм, азыр биякта да сбордо 4 кыз жүрөт, ошо атамдын окуучуларынан. Андан тышкары дагы Кыргызстандын булуң бурчунан келген жаш кыздарыбыз бар. Бардыгынын мисалы үчүн көзү күйүп турат да. Машыгууну дагы жанталашып кылат. Аларды көрүп алып, мисалы мен сүйүнөм да. Анткени менин оюм ошо Айпери менен Айсул же болуп биз вечный күрөшүп жүрө бербейбиз да. Анткени бир күн келет, ар кимдин өзүнүн убактысы бүтөт. Анан ошо биздики бүткөндөн кийин ошо цепочка үзүлүп кетпеш керек деп ойлойм да. Андан кийин келип мисалы слабый эле мамлекеттерге биздин кыздар утулуп атса, мисалы менин ичим күйөт да. Ошол үчүн мен ойлойм, азыр бизден кийин дагы жакшы муундар калат деп. Иншалла, Кудайга буйруса. Анткени сиз Айпери, Айсулуу баш болуп, азыркы күрөштүн алтын поколениясы деп эсептелесиз. Бул чын эле ошондой. Анан
азыр дагы сиз ушул Лос-Анджелеске чыгасызбы, мирге чыгасызбы, каяка чыгасызбы, ошол кыздарды дагы ойлоп ошолорго бир ушул утум менен үлгү болуп берейин деп кандайдыр бир сизге да мотивация болот окшойт э. ооба. Мен ойлойм, сиз өсүп атканда Айсулуу Тыныбекова мотивация болгон окшойт, кумир болгон окшойт. Бирок мен билишимче сиздин башка кумириңиз бул япондук күрөшчү. Мындай мен адамдарды өтө деле кумир тутпайм. Мага жөн гана кандай десем, мен ошол адамдын, мисалы Каори Ичонун ошо бир эмес единственная женщина да Олимпиадан 4 жолу уткан. И мирди 10 жолу уткан. Ооба, мен ошонусуна баа берем да. И ошонусу мага абдан жагат. Бир жолу утуп коюшко 10 жолу утуш деген бул эмне деген эмгек. 4 жолу Олимпиадан утуш дегенде бул эмне деген эмгек, мен ошонусун баалайм. Сиз үчүн спорттук күрөш деген эмне? Менин жумушум деп көрөм. Ооба. Эртең менен биз эл катары эле жумушка келгенде эле машыгууга келебиз. Эл катары жумуштан кеткенде эле машыгуудан кетебиз, кайра кечинде келебиз. Түштө деле уктаганыбыз бул кечиндеги жумушту жакшыраак кылыш үчүн түштө эс алабыз да, мисалы. Мен ошондой деп билем. Өзүңүз айтып кеттиңиз, бир күн келет ушу карьераңыз күрөш токтойт. Токтогондон кийин пландарыңыз кандай? Мен мисалы алдыга койгон пландарымды такыр айткым келбейт. Анткени биз план кое беришибиз керек, бирок мен жана айткандай 5-10 жылдан эмне бар, эмне жок. Ар бир жыл сайын мисалы адамдын аң сезими өсө берет экен, ар бир жыл сайын адамдын ою өзгөрө берет экен. Ошон үчүн мен пока что мындай бир жылдык немелер менен эле азырынча алекмин. Эми азыркы эң башкы планыңыз бул Олимпиада? Азыр Азия биринчилиги болот, андан кийин Азия оюндары болот. Андан кийин дүйнө биринчилиги Баарына болот. катышасыз. Кудай буйруса, ден соолук болсо, ошол жака кам көрөбүз. Азыр травмаңыз жокпу? Азыр Кудайга шүгүр, нормально. Жакшы эле. План дегеним бул мындай точный план эмес. Мисалы үчүн тренерлик менен кызыгып атам, же мына академияны, физкультурный академияны бүттүңүз, мүмкүн ошол жака мугалим болуп барам, же болбосо кээ бир спортсмендер билбейм, күрөштү бүткөндөн кийин билбейм ММА, UFC'ге кетип калып атышат. Ошондой бир багыттагы мындай ойлор жок беле? Жок, ал нерсени азыр пока ойлоно элекмин. Анан дагы спортсмендердин азыр көп мындай сунуштар болуп атат, башка өлкөлөрдөн бизге келип күрөш, акчасын көбүрөөк кылып беребиз, батириңди беребиз, шартыңды жакшы келиптиз. Ошондой сунуштар түштүбү сизге? Ооба, түшкөн. Каяктан? Саудовская Аравиядан түшкөн. Парижде Олимпиададан кийин түшкөн. Ал жак мисалы Олимпиаданын медалина $1 миллион, Азия оюндарынын медалина $500,000 деп ушундай предложение келген, жана ай сайын $10,000 $15,000 чейин төлөп турабыз. Мага через Россию чыккан болчу. Бирок мисалы мен айтып кетчү нерсе, Ак жол, Жоламан, Айсулуу же Айпери, мен бул инсандарды мисалы патриот деп билсек болот да. Анткени акча деп эле башка мамлекетке чуркап кетип калган жок да эч кимиси. Мисалы үчүн мен азыр айына, азыр эми исламский кырдан баштап алып баштап, мисалы мен айына 30,000 сом алам. Айпери деле где-то ошо 50,000 эле алат да. Бул инсандарды мен ойлойм, мисалы Жоламан Олимпиададан мурда 4 жыл берилчү да стипендия. Азыр болсо бир директор келип өзгөртүп ошо 1 жылдык эле кылып салган да. А негизи башка мамлекеттерде 4 жылдан берилет. Бул жактан бизде азыр ошондо кыскартып салган бир директорубуз келип, бирок мен лично ойлойм, кичине туура эмес болду го депчи. Анткени мисалы азыр ал операция болду, жаракат алды, спортто деген бүгүн барсың, эртең жоксуң да. Ооба. Травма деген нерселер болуп калат. Ошондой мисалы Жоламанда болду азыр. Мен дагы исламскийге күрөшүп стипендияга илинип калдым да. Ал мисалы он доказал уже. Чемпион мир.
Олимпиадада медаль бар. Бирде бир эмес 2 жолу утту. Азияны деле бир эмес канча жолу утту билбейм, но көөлө Азиатский играны жолу, утту. азиатский игрды утту, ооба. Бирок азыр мисалы стипендия албайт да. Ооба. Анан мен мисалы лично ойлойм, ошо мисалы ушундай спортчулар булар патриот деп. ооба. Ушундай нерсеге карабай, мисалы үчүн азыр деле жана мен тренировка кылып аттым, могул жерде болсо саат 2ге чейин 10-до 11-де башташты тренировкасын, саат 2ге чейин акыркы калып кетти. Эчтекеге мисалы көңүл бурбай машыгып жүрөт, бул инсандарды мен ойлойм патриот деп. Анан Саудовская Аравияга жок дедиңиз да сразу. Ооба. Ошо жоламан ак жол аларга деле түшөт ошондой сунуштар. Эми бул ар бир спортчуга эле түшөт. Сыргылганда эмне жакшы спортчуга, мисалы футболисттер деген ар бир клубка ойноп эле кетип атпайбы. Ошосу эле борецтерге деле келет. Просто биз мамлекеттен эч качан мамлекетиңди саткың келбейт. Биринчиден, экинчиден всех денег мира не заработаешь дейт го жашоодо. Анын баарын акчанын баарын алганда деле эмне бир күн өлөбүз. Анын баарын тиги дүйнөгө алып кете албайбыз да. Ошондой деп ойлойм. Күрөштөн тышкары хоббиңиз кандай? Музыка көрөсүзбү, кино көрөсүзбү, китеп окуйсузбу? Кээде кино көрөм, бирок кино көп деле көрбөйм. Музыка угам, бирок аны деле көп аракет кылам укпаганга. Көбүнчө мен ошо бош убактымды аракет кылам, ошо үйгө барып, ата-энем менен, бир туугандарым менен болгонго. Ооба. Эжем турмушка чыкканда өзүнчө жашайт, бош болсом эле ошонун үйүнө барам. Торт жасайт, заказ берем дагы, барып алып ошо тортун жеп, Торт жесе болобу? болот. Сүйлөшүп, баарлашып, ошо эжем менен кээде эмес, ошо көбүнчө үйгө барам, а кээде ошо эжемдикине барып турам. Тортту сурагандарым анткени көп эле спортсмендерге маек кылам да, аларга ошол вес гонять этип, диета кармаган деген абдан оор да. Сиз мындай тамакка көз карашыңыз кандай? Жакшы тамак жакшы көрөсүзбү? Жакшы тамак жакшы көрөм. Жакшы жеген, жакшы эт жегенди да жакшы көрөм. Кандай десем, сладкийди дагы, Сан-Себастьянды да аябай жакшы көрөм. Калп айтпасам, ошо ар бир сбордон баргандан кийин ошо эжемден заказ кылып дайыма жеп турам. Жебесем бир башкача боло берем да. Өзүнчө наркотик болуп калгандыр. Ооба. Эң сүйгөн тамагыңыз кайсы? Мурун фрикасе деп айткам бир интервьюмда. Азыр беш бармак деп да айткам. Мен прям именно бир эле тамакты эмес да. Ар кандай түрлөрүн. Настроенияга жараша. Мисалы кээде манты жегим келет, кээде плов жегим келет, кээде беш бармак жегим келет. Беш бармак болгондо Кээде Гүлчатай стейк да. жегим келет, ооба, Гүлчатай. Азыр чисто настроенияга жараша. Кээде организм өзү сурайт да, сурап мисалы калат да. бул керек. Анан канча вес ошо лишний вес болуп калабы ошода? Жок. Меники стабильно 68. Вес гонять этпейсизби? Жок. Такыр. Жок. Мен ошо рейтингтерге барганда ал жакта 2 кило допуск да. Анан көбүнчөсү ошо 72, 70 болуп келет да. Ооба. Анан мага кичине оор болуп калат ошо рейтингте. Анткени алар 70 болуп күрөшөт, а мен 68 эле болуп күрөшөм. Алар 68 день весогонки 68 болот. Жок. Анан чыкканда кайра 70 болуп калат. Жок. Веске түшкөндө 2 кило допуск бар да 70 болуп түшөбүз. Түшүшөт. А мен 68 эле болуп күрөшөм, ошон үчүн рейтингтен мага дайыма кичине оорураак болуп калат. Алар чоңураак болуп калат да. Мир Азияга келгенде уже по нулям аякта. 68-00 болуш керек да, Азия официальный чемпионаттардачы. Ал жактан уже мага 2 кило алыс болгондон кийин Жок, все равно сиз ровно 68 болсоңуз бул день весы 68 болот, анан күрөшкөн күнү 70-72ге чыгып кетет да булар. Аларбы анчалык набирать эте албайт го дейм. Эми 2 килограмм набирать этет. Максимум. Набирать этет да ооба. 2-3 килограмм таштайт да булар. Мен эми мындай, кандай десем, до тренировки 70-69 болсом, после 68 болом да. Мен вес койгондон кыйналбайм деле. Сиз жанагындай көп машыгып атып, такыр вес набирать этпейт окшойсуз. Ошондой окшойт ооба. Эми көз тийбесин, ошондой эле болсун. Бул жакшыраак да. Анткени весогонка деген эң оор спортсмендин эң оор учуру да. Весогонка деген. Үчөөбүз тең эле вес куйбайбыз. Сан-Себастьян жейсиз, плов жейсиз, Гүлчатай жейсиз, вес куйбайсыз. Сонун го. Обмен ишесиз жакшы экен да. Ошо анткени эртең менен 3-4 саат, кечинде 3-4 саат тренировка кылганда уже организмде деле эчтеке калбай калат. Ошон үчүн. А так эчтеке кылбасак биз деле толуп кетишибиз түспөй сыктымал. Движение. Движение керек. Ооба, элдин баары тренировка кылыш керек. Ооба. Жакшы кеңеш. Анан жалпысынан
көрөрмандарга кандай кеңеш берет элеңиз? Биринчиден жаңы сиңдим менен сүйлөшүп калып айтсам, ал айтат, биз да өзү Кудайга жакын инсандарбыз, анан ушундай деп жаштарга кандай кеңеш айтат элең десем, көп адам бул жашоодо өзүн таппай эле өтүп кетет дейт да. Издеп жүрүп элечи. Анан ошон үчүн эң башкысы биринчи Алланы тапсаң, анан өзүңдү табасың мермежее деп атпайбы? Анан карасам бул туура да. Анткени көп инсан издеп жүрүп эле өзүн таппай өтүп кетет да. А эгер намаз окуп, эгер Алланы тапкан болсоң, бул жашоодо ийгиликтүү инсан болосуң да. Мен жеке оюм ошондой. Алланы тапкан адам бул жашоодо да өзүн табат, анткени Аллах Таала ошо керектүү адамдарды, керектүү инсандарды жолуктуруп коет. Туура сөз, ооба. Анан мен дагы байкаганым, сиз соц тармактарды жакын эле арада мындай активдүү колдоно баштадыңыз. Аякка да убакыт болбой атат окшойт да. Кээде жетишпей каласың да. Ооба. Үй бүлөңө жетишпей жаткандан кийин анан телефонго деле, интернетке деле кээде убакыт болбой калат. Болгон убакта кирип турабыз. Анан По факту. в основном кандай немелерди жазат? Комментарийлерди, каалоолорду, эң кызыктуу, эң мындай необычный каалоолор барбы? Кудайга шүгүр, эл дайыма колдоп, коштоп турат. Кээде болот эми жаман жактары деле, бирок мен кандай десем, Олимпиададан кийин, мирди уткандан кийин дайыма бир эле кыргыз эл эмес, ошо Казакстандан, Өзбекстандан дагы элдер колдоп комментарий жазганын көрүп калам. Кудайга шүгүр, бир эле кыргыз эл эмес да, башкалар элдер да сүйүнүп атканыбызга. А мындай көчөдө көрүп калганда таанып, сүрөткө түшүп, каалоолорун айткан учурлар көппү? Ооба, болот. Анткени бизде көп иностранецтер келгенде таң калат да. Көчөдөн кармалып эле бизди сүрөткө түшүп атсачы, ушунча знаменитыйсыңарбы Кыргызстанда депчи. Алар түшүнбөйт, башка өлкөлөрдө бүттүк спорт популярный го. Ооба. А бизде деген биринчи орунда күрөш. Ооба. А эл күрөштү сүйөт. Анан аларга ошентип айтып берсең, деп ошондо түшүнөт да. Бизде деген көчөдөн өтүп баратсак эле эжелер, кичинекей балдар, кыздар сүрөткө түшө алалычы деп келип эле түшө берет. Ошо Кудайга шүгүр, эми Аллах Таала ушундай рызык берип коюптур бизге. Буну дагы көтөрө билиш керек. Анан сүрөткө түшкөндөн баш тартпайсыз? Пока баш тарта элекмин. Бир-эки жолу шашып бараткан жеримен может баш тартып койгондурмун. Эми шашып баратсаң кантип түшөсүң? А мындай шашпай турган болсом жок. А мындай белек берип же бирдеме бир сөз, жылуу сөз айтып, бирдеме необычный учурлар болдубу ошондой? Болот, ооба. Не белек бердиңиз? Бир кичинекей кыз эсимде. Мен андай фанат мени көргөн эмесмин, мени көрүп туруп кучактап ыйлап жиберген. Бишкек парктын астында болчу, ошондо анан бир блокнотторду, анан менин сүрөттөрүмдү бирдеке кылып чаптап, ушундай өзү өз колу менен жасап келип ошентип берген, ошол эсимде. Атайын чогултуп, клейлеп эметкен. Көп нерсе блокнот полный жазуу экен. Мен жөнүндөчү ардыкилер жазып неметип турган. Ошондо таң калгам да, ушундай фанат болот турбайбы деп мен ага чейин, мисалы, залдан чыкпасаң, лишний адамдар менен жолукпасаң билбейсиң деле да. Анан көптөн бери жазып жүрүп, анан бир күнү ошо макул жолугайык деп анан ошо бир жолугуп анан кеткем да, ошондой. Бул атайын жазып жүрдү сизге Инстаграмгабы же каяка? Ошондо биринчи жолу көргөм да, ошончо неме жакшы көргөн адам болот экенинчи, тааныбаган эле. Ошондо биринчи жолу көрүп, абдан таң калган болчумун. А мындай күрөшкө барган жаш кыздар мастер-класс алайын же жанагы атаңызга барып окуйн деген үмүттөр болсо, кандайдыр бир жолдор барбы ошого? Алар ошо көбүнчөсү чалып сурайт же атайын залга келишет жолугайын деп. Ошентип жолугуп эле анан тиги мектепке өтүшөт, гимназияга. А сиз өзүңүз ушундай мастер-класс уюштуруп же мындай жөн эле коюштуруп бир сөз айтып, ошондой Кылып турам, ооба, кылып турам. Сөзсүз, ал мен ойлойм, жаш уул кыздарга туура жолду көрсөтүш бул биздин деле атуулдук милдетибиз го деп. Анткени Аллах Таала деле бул биздин эл тааныганы, биздин бул чоң ийгиликтерге жеткенибиз деле бул Кудайдан келген бир ризык да. Биз буну дагы мен ойлойм туура колдонушубуз керек деп. Элге
ошо жаш уул кыздарыбызга биздин пайдабыз тийбесе, анда бул биздин атактуулук даңкыбыз бул бир тыйын да. Эгер биз ошол жаш уул кыздарга бир пайдабыз тийген болсо, ошолорго бир туура жол көрсөтө алган болсок, бул вот ошол нерсе баалуу деп ойлойм. Ошонусу менен бул баалуу деп ойлойм да. Анан көп маек бербейт экенсиз. Сиздин бизге окшогон чоң подкаст, чоң маектердин бирөөсүн да көргөн жок. 7 мүнөт, 10 мүнөт анан мелдештен кийин чыгып бир жактан жанагы эми чыкканда эле алышат го. Ошондойлорду көрдүм. Эмне себептен көп интервью беребиз? Ошо бир жерден бир көңүлүм калган, анан ошондон кийин такыр интервью, подкаст эчтеке бербейин деп өзүмө неметкен болчумун. Анан сизге ошо бир себептер менен берип атам. Ошо. Урматтуу көрүүчүлөр, эксклюзивдүү сиздер үчүн эле атайын подкаст берди. Ошону дагы баалай билсек, көңүл калганыңыз журналисттерден көңүл калган окшойт да. Туура эмес бир маек алып койгон окшойт да. Иши кылып ушундай бир Бир себеп болгондур да. Эми биз ойлойбуз, бул маектин дагы өзүнчө бир социалдык ролу бар. Мисалы үчүн эми жалпы жана 7 миллион калкыбызга баары менен жолугуп, жана залдарга сөзүңүздү айта албайсыз да. А бүгүн сиз абдан жакшы, туура сөздөрдү айттыңыз, жаштарга дем болуп, улуу муундарга мындай кандайдыр бир руханий жактан өзүнчө бир салмакты коштуңуз. Мен көп эле кишилерден маек алып жүрөм өзүмдүн карьерамда. Мен гезиттен баштагам, бир 1000 деген маек алдым болуш керек өзүм карьераман. Бирок сиз 26 жаштасыз, туурабы? 26 жашта ушундай даанышман, ушундай акыл эстүү, жылдыздуу, мээримдүү кызды еще көрө элекмин да. Ошон үчүн мен да абдан мындай кубанычтамын. 26 жашта ушундай даанышман сөздөрдү айткан деген бул, мен ойлойм, сиз мындай кандайдыр бир башка бир деңгээлде жүрөсүз. Ошон үчүн сизге чоң ийгилик. Келе жаткан бүт мелдештерде, Азия болобу, дүйнө мир болобу, албетте Лос-Анджелестеги 2028 Олимпиадада сизге ийгилик. Азыр эле мына интервью боло жаткан кезде бир убадасын алып коеюн. 28-жылы чемпион болсоңуз, же медалга ээ болсоңуз, бизге биринчи маекти бериңиз, күтөбүз. Сиз үчүн күйөбүз. Жакшы маалымат келгенде элге таратып көрсөтүп, мына ушу мээрим утту, Айпери утту, Айсулуу утту деген кабарларды алып барып турабыз. Ошон үчүн сизге ийгилик, ушундай эле сабырдуу болуп жүрүңүз. Жанагындай эң канча кыйынчылык болсо, шагыңыз сынбасын. Кыргыз эли сиз менен сыймыктанат, сизге колдоо эметип турат. Алла Таалага дуа берип, Алла Тааладан суранып, сизге бүт жакшылыктарды сурайбыз. Чоң рахмат. Ооба. Алла разы болсун. Анда буйруса, келе жаткан бүт алтын медалдар сизге мойнуңузга илинип, кыргыз желегибиз желбиреп, буйруса Кыргызстандын деңгээлибиз дагы өсө берсин. Амин. Чоң рахмат сизге. Сизге да рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Алла разы болсун.